Чачың жөнүн айтып бербейсиң бе? Аны көбү билбейт. Аны биз келдер айтпайбыз да. Кечирип койгула. Сырыңарды мен айтып койдум, ушундай. Сер убакта ушул лицейде армейский бир нерселер бар беле? Сөзсүз. Албетте орда. Кличкалар жестокий. Сеники кандай эле? Бомж. Неге? Үйгө кетчү эмесмин да. Мен кличкам бомж болчу. Ушунча көп стресс болгон, мен 8 класста яз болуп калгам да. Анан атамды мен ата эмес, ага көрүп калгам да, байке көрүпчү. Мен жатайымда эми келет, ата эне иштеш керек, жетайлык лайла да. Ушунеке. Мен аябай ыйлап, сүт ичпей ыйлаганда чоң энемге сүт келип кеткен экен. Чоң апаңа ошол болгон ыраазычылыгыңды айта алдыңбы? Убагында. Жок. Ал маселеси боюнча Хотите инвестировать в солнечную страну, не знаете как? То наша профессиональная команда поможет в этом. Подборка самых ликвидных недвижимостей у Средиземного моря, оформление документов, получение вида на жительство и гражданство. И один из единственных компаний, который дает гарантированную аренду при покупке недвижимости в Алании. Обращайтесь в компанию Azur Group, контакты в описании. Саламатсыңарбы, бул Мирзамата влог. Мен атым Самат Өретбаков, жана бүгүн дагы бир кызыктуу бир подкаст болмокчу. Бүгүнкү коногум өтө таланттуу жигит, шоумен, алып баруучу жана продюсер, жана дагы бир кичинекей бир нерсеси бар. Менин өкүл балам Санжар Мыкыев. Саламатсыздарбы? Кош келдиң. Кош келдик, чоң рахмат, чакырганыңыздарга рахмат. Рахмат. Кандай маанай? Бир башкача толкунданып атам деги эле подкастка катышып аткандачы. Подкасттар азыр мындай бир кооптуу болуп калды го. Жакшы көрүп жүргөн эле адамың подкастка келгенде "Ней бул көпмей турбайбы?" деп калат анан. Ошого мен аябай сыйлаган бир адам, өзүм жашоомдо аябай көп билген адамдын подкаст менен чогуу отургандан эки эсе көбүрөөк толкунданып туруп атат мени. Ошондуктан маанай жакшы. Маанай сон. Бүгүн ошол маанайыңан көп нерсе эме да, баягы көз каранды. Ошон үчүн мен ойлойм экөөбүз баягы адаттагыдай эле баягы жылдап чай ичип отуруп эле сүйлөшкөндөй эле маек кылабыз болуш керек. Баштай берелиби? Баштадык. Санжар Мыкыев деген ким? Өзүң жөнүндө мындай маалымат берип коелу, тааныбагандар болсо. Мен тоолуу кыргыздын баласы, 3 кыздын атасы, Кыргызстандын жараны, жана жашоону аябай жакшы көргөн 36 жигитмин. Кандай сон. Мен ушул суроону берердин астында ойлоп турмун, сен баягы дароо өзүңдүн эмне иш кылганың менен алек нерсең. Негизи эле көп 99% адам ушинтет го, бирок сен таптакыр башка нукта айттың, азаматсың. Азыркы кылып аткан иштериң жөнүндө айтып берсең. Деги эле компаниябыз менен биргеликте кыргыздын түркүн жакшылыктарына кызматтабыз. Бул негизги кылып аткан жумушубуз. Өзүбүз жан дүйнөбүз менен күйүп, сүйүп, күндөп түндөп ойлонуп жакшы көргөн жумуш ошол. Анын ичинде корпоративдик маселелер бар. Бул жанагындай тимбилдингдер, ачылыштар, балким презентациялар, жана жеке майрамдар. Андан сырткары азыркы бир жарым айдан бери катуу соц тармактарга берилип атам. Ага дагы инсайттарды белгилүү бир адамдар айтты эле. Көңүл бур басаң болбойт, колдо турган алтындын баркы жок демекчи болуп атат дегендиктен эмнеге жок деп туруп соц тармактарга дагы катуу көңүл буруп атам. Жана албетте эртең менен бала чака менен мектепке кыдырмай, садикке кыдырмай, бала чака менен жашоодан рахат алмай, азыркы жашоом ошондо менен өтүп атат. Кандай сон. Ооба, баарын туура айтып атасың. Социал тармактар өтө маанилүү, өзүң билесиң. Ошол эле убакта эртең менен баягы балдарыңа кылган ошончо убактың бөлгөн бул өтө мындай азыр биз көбүбүз тилекке каршы түшүнбөйбүз, анан убакыт өткөндөн кийин гана эңсеп калабыз да, самып калабыз. Ошон үчүн анда туура кыласың. Негизи ошол башында айтып өтпөдүңбү, ошол кыргыздын жакшылыктарында көп жүрөм депчи. Канча жыл болуп калды? 2011 деп коелу, мындай профессионалдуу деңгээлде баштап атканда 2010 жаңы баштап көрүп, дамдап жүргөнбүз. 2011ден баштап эсепти баштаса болот. 2011-жылдан бери, ошондо 14 жылдан бери сен тамадалык кылып жүрөсүң, туурабы, тойлордо. Болжол менен канча тойду алып бардың? Эми 365 күн болсо, жылдын бирден 3төн бирин алганда деле, жылына бир 100 той болсо,
көбөйтүп койсот ошончо 1000ге жакын той. 1000ге жакын той, 1000ге жакын үй бүлөнүн жаралышы. Жана булардын арасында бир гана тамадалык эмес, биз көбүнчө комплекстүү түрдө уюштуруу, анын ичинде аябай көп да. Ооба. Сыртынан мындай той экен деп койгон менен той берген адам келгенде ошондо билинет. Аябай көп деталдары бар. Ал тиги менен бул отурбайт, бул менен бул сүйлөшпөйт. Бул ырдаса тиги форматты туура эмес келип калат. Аябай көп өзүнчө эле бир саясат той делечи. Ошондон мындай көп убакыт талап кыла турган комплекстүү бир чечим. Мындай элестетип көрөлү. 1000ден ашык той деп атабыз. Ошончо көбүнчө бул кандай нике майрамдарбы, нике тойлору? Эми топ 3 үйлөнүү той, кыз узатуу, анан балдардын тою, жентек той, тушоо той. Ошондо бир үй бүлөдө мисалы сен рекорд катары айтчы, мисалы бир үй бүлө канча жолу сага кайрылды эле ар кандай тойлорун кылып бер деп. Азыр деле уланып аткан бир үй бүлө бар. Демейде бир үй бүлөнүн тоюн алып баргандан кийин ошолор бала чакалуу болгон алардын тушоо тойлорун, жентек тойлорун, атасынын юбилейин алып бардым. Кийин апасынын туулган күнүн алып бардым. Ата энесинин жана бриллиант той деп коет го. Ошондой тоюн алып бардык. Анан ушунча убакыт өткөндөн кийин кече жакында улуу кызынын мектебиндеги бир иш чарасын алып бардык. Демейде алардын жашоосунда чогуу эле келатабыз. Мен көп болуп эле көрүп келатам. 95% менен ошол кардарлар менен биз аябай жакын болуп калабыз. Бул эме да адам өмүр бою күткөн, мисалы үчүн сиздин деле өзүңүзгө күзгү катары айтканда, сиз өмүр бою кызыңыз менен мамилеңиз аябай сонун сиздин. Биз аны билебиз. Мен үлгү катары аны тутам. Аны ар дайым сизге дагы жеке түрдө айтып жүрөм. Сиз өмүр бою каалабай кээде ойлонуп каласыз, ушул кызым узатканда кандай болот экен. Тойго барып атасыз да күндө. Сиздин катыштарыңыздын кыздары узатып атат, аларды көрүп атасыз. Сөзсүз түрдө өзүңүзгө кийип көрөсүз анын тонун. Мен эмне кылат экенмин, кандай кылыштырат экенмин, кандай болот экен депчи. Сөзсүз түрдө каалабай сиз өзүңүзчө салыштырып көрөсүз. Анан эми элестетиңиз, ошолчо убакыт келди. Сиз өзүңүздүн урук туугандарыңызды чакырып, элди журтту чакырып, жакшылык болуп атат деп чын жүрөктөн той кылгыңыз келет да. Эң эле маанилүү нерселердин бири ушул. Ооба. Мен тиги Айлинаны эстеп, өкүңөрдүн жакшылыгыңарды эстеп, эмне жөнүндө айткым келип аткандын жийин учуну жоготуп алдым. Мейли ага жетет. Жакшылыкты элестетип кетип элечи, тиме толкунданып кетип. Буюрса жакшылыктар алды да. Ооба. Сен айтып атсаң мен да ошону элестетип азыр пока азырынча ошону ойлонгум келбей турат. Бирок каалабай баары бир оюңузда боло берет да. Мен бир кыздын атасымын, сен 3 кыздын атасысың. Ошон үчүн азыр ага да жетебиз. Ошол тойлор демекчи, ошо Кыргызда негизи ошончо бир мындай карап көрсөк, бир адамда, бир үй бүлөдө, үйүндө ошол мисалы бир адамдын төрөлүшүндө Кыргызда жентек тойдон башталат экен. Андан кийин тушоо той, андан кийин болсо баягы эми мектебин бүтүрсө бир мини чаккан бир той болот. Андан кийин үйлөнүү той, чоң тойлордон, андан кийин юбилейлер башталат туурабы? 30, 40, 50, 60, 70 деп кете берет да. Бир үй бүлө же бир адам менен байланыштуу 4, 5, 6 жакшылык болот экен. Бул негизи өзүңдүн көз карашың кандай? Бул жакшы нерсеби же ысырапчылыкпы? Кандай деп ойлойсуң? Муну жашоо өзү көргөзүп койду. Мына 5 жыл мурун эле дүйнөнү апат каптап камалып калбадыкпы? Ооба. Мен ага чейин дагы бул жана до нашей эры деген бар го, до пандемийный эры дагы иштеп аттым. И пандемия убагында дагы көрдүк, пандемиядан кийинки дагы ошол эле жумушту кылып атам. Элдерде жана ачпала токпала менен ойнобойт дейт го. Пандемияга чейин тажадым ошол жакшылыктан дегендердин көп болчу. Анан камалды эл, отурду. Жакшылык кылгың келет, бири-бирибизден коруп калбадыкпы? Анан ошондо эл түшүндү, кыргыздын илгерки сөзү тирүүлүктүн бейиши бул той деген жөн чыккан нерсе эмес экен. Анан баары дүйнө ачылды, элдер бук болуп тургандар той берди. Мурун 200 адам чакырсаң, эл ойлочу эле бир 180 келсе депчи. Азыр 200 адам чакырсаң, чакыргандан көбүрөөк келет. 220, 230. Эл сагынып калды, эл барктап калды. Дагы эле. Менин оюм бул түптүз. Анткени бизде изилдөө болгон, биздин базарга жана Турцияда Coca-Cola'ны маркетинг кылып киргизген компания кирет. Аларды биздин бир чоң ири кондитердик фабрика жалдайт. Эмне кылып биз реклама кылсак болот деп, эми дүйнөлүк деңгээлде маркетингөө компаниям жарым жыл Кыргызстанды изилдеп жүрүп, анан отчетунда мен дагы отуруп калганга мындай аябай случайно эле болуп калды. Күткөн эмесмин. Ошолор айтышты: "Силер кыргыздар дейт, эс алганды билбейт экенсиңер. Пикник аябай аз.
тоо ташка чыкканыбыз аябай аз. Жөн эле бир эс алып отурганыбыз, балыкка барганыбыз, сыртка чыкканыбыз аябай аз экен. Кыргыз иштейт экен, жанталашып, бала чака, тиричилик, келечек, анан эс алганы, чер жазганы, уруктаганы көргөнү бул той. Жана экинчиден терең ойлонуп көрсөң, 6 айдан бери келген улуу кыргыздын салт санаа, үрп адат деген нерсеси тойдо эле сакталып келатат да. Балким той кыргыздын дагы бир көчмөн маданияттуулугун сактап келаткан бир нерсе болуп чыгар. Анткени биздики эмебиз окшош аябай, маданиятыбыз бордош казактар мененчи. Ооба. Бирок буларда аябай кенен чоң болгондуктан жана эме ачык эле объективно айтканда буларда бюджеттер чоң да. Ооба. X20, X30. Ошондуктан пафос аябай көп болуп аткандыктан салт санасын эртерээк бат-баттан аяктап бүтүрүп салып, анан пафоска көбүрөөк убакыт болуш үчүн көп нерсесин бурмалап алган сыяктуу көрүнөт. Биринчиси тойдун башында рет тартып салат, аксакалдар реттерин алат, анан акырын-акырындан анан уже кете беришет. Мисалы үчүн кыргыздын тоюнда сөзсүз түрдө башынан аягына чейин отурушат, анан аягында алакан жайып бата берет. Тойдун нугу, өзөгү шоу программа, дүйнөлүк артист, белгилүү жылдыз эмес да. Тойдун ниети өзөгү ата эне балдарыма бир батаңарды берип койгула. Мен жар салып атам, мына уулум үйлөндү, эртең көчөдө буларды көрсөңөр буларды эри, аялы да билгиле деген ниетте кылат да. Маселе ошол эле. Мен ошол бүгүнкүгө чейин мынтип ойлочумун да, ошол тойлор көп болгону дагы баягы эме бир жактан элде болсо башка бирөө да кылып атат, мен да кылышым керек, ошондон финансылык мүмкүнчүлүгү барбы жокпу, кылышым керек деген бир зарылчылык иретинде кабыл алып ошону кылышат. Көбү өзүңүздөр байкагандай, өзүң билесиң го, эми баягы көп тойлор чыгымдарын актабайт да. Мисалы сен статистикаң боюнча мындай болжолуң менен канча той өзүнүн чыгымдарын актайт? Аябай сонун нерсени негизи козгодуңуз. Бул бир эле тойго тийишеси эмес, бул адамзаттын бир глобалдуу нерсеси да. Динде деле бар го, жана адамдын эң начары бул текебер адам дейт. Андан да начары дейт, кедей болуп текебер болгон адам дейт. Анткени кедей болуп өзүн бай көргөзгүң келет. Жана кыргызда деле айтат го, бай байга жетем дейт, бай кудайга жетем дейт. Ал туура эмес такыр. Эч качан эч ким мындай сен кел тигинкиндей той кыл деп айтпайт да. Ооба, туура, статистикага караганда болуп турат. Өмүр бою иштеп, аракет кылып, 10 жыл чогулткан акчасына келет дагы той берет. Аябай кенен эң люкс топ 3-төгү ресторанды тандайт, укмуш баарын кылат. Столго киши башына эле 8 000, 10 000, 9 000, 10 000ден ашык кылат. Анан той бүткөндөн кийин жыйынтерин жыйнап эшигин жаап туруп кайра айсай кетип калат. Эми ал ар кимдин өзүнүн чечими. Жеке менин оюм ал туура эмес. Аябай көп жашоодо андайга учураштыңбы деген суроолор дагы болот. Мен көп деле ага мындай дуушар болгон жокмун, бирок угуп жүрөм. Кээде болот. Негизи адам бири-бири менен сөз жараша берет да. Айтпа жараша беришет. Бирок той бергендин биринчи эң негизги нугун унутуп, мишура менен алек болуп атабыз да. Канча акча кетип атат, кайсы ресторанда болот, ал эмес да. Сен жөнөкөйрөөк бир ашканага болсо деле чакыр элиңди. Эртең карыз болуп калба. Эртең жаш үй бүлө стресс эмес, жакшы жашасын. Эми колдон келип атабы, чоң ресторан кыл, колдон келип атабы, кичинекейрээк кыл, болбой атабы, үйүңө чакыр. Эме көп да. Түрлөрү көп да. Той маселесинде мисалы эми ошол башынан аягына чейин ошо орк вопросторду жүрөсүң го. Мисалы сени заказ берген адам жөн гана ошол тамадан заказ бербейт да. Келип туруп сен менен акылдашат. Ырчылардан кимисин чакырайын, кандай ошо программа кылабыз, керек болсо конокторубузду кандай кылып отургузабыз депчи. Баягы бүт баарын сурап, баштан аягына чейин сенин программаны керек болсо баягы такташып эметишет да. Ошондо негизи сен ошол адамдар менен сүйлөшкөндө эмнеси жакпайт, эмнеси жагат, бул биринчи суроом. Кандай моменттерде мисалы аябай жаман көрөсүң? Мисалы же той болуп атканда сага жактырбаган нерсе, ошону бир жооп берип койсоң. Тойго келет го адамдарчы. Алар мага келатканга чейин аябай көп нерсе болот үйүндө. Сөз урушкан болот, айтышкан болот, тартышат, тигиндей мындай болот. Тигиниси бир 10 вариант айтат, мунусу 10 вариант айтат, анан ортого чечим кылып, мейли жүрчү, мына санжарыңбы, баралы көрөлү деп келет. Анан азыр Кыргыздын жаш жылында жылдар бою кызматта жүрөбүз. Ар бир алып баруучу бара психолог болуп каласың. Акырын билип, деп өкөнү элдештирип, баары сонун болот, байке.
жаныңыздан мен толкунданып кетсеңиз мен айта калам, эжеке муну мындай кыл, тигиндей кыл, тойго бір күн калганда конок чакырба, тойго жалпак бут кийим кийип кел. Эң жакын адам болуп каласың. Анткени айтпайм жана өмүр бою күткөн, эңсеген эң маанилүү күнүн сага ишенип берип аткандыктан мындай адамды отуруп той жөнүндө сүйлөшкөндөн жаман көргөн эчтеке жок. Бир нерсе бул баягы эле биринчи өдө жогоруда сүйлөшкөн нерсеге тиешелүү. Кээде тайке, жээн, байке, кошуна эң жакшы курбусу болуп калат жанында, мен барам. Ага чейин 1-2 той кылып калган, катышып калган, ал акылдуу. Жардам берем деп. Мен жардам берем дейт. Бирок ал адам мындай жеке персонально жаман көрөт да сени, барго. Болот да кээде. Кээ бир адам баарына эле жага бербейсиң. Кээде болот. Балким бир эң бала кезинде бирөө тарынып койгон адамга сен окшошсуң. Ошондуктан сени жаман көрүп алган дегенсиң, ким билет. Аны ал келип алат дагы колдон келишинче дискомфорт кыла берет, ар нерсе кыла берет. Демейде жана келген 3-4 адамдын арасында ошол жөн эле стресс фактор болгон эже, байке, альфа болуп алат. Болду, түшүндүм деп тур, анан ошого бурулуп алып тур, анан ошоң менен сүйлөшөсүң. Болду, ошоң менен жакшы сүйлөшүп койсоң, той эси ансыз деле сага келди да. Ал нормально болот. Тиги менен урушуп кетсең болду, эми достчулук үчүн деп туруп, ошол бойдон ушунча үмүттөнүп, жакшы болсо экен деп аткан ою да бурулуп кетиши мүмкүн. Ошондуктан колдон келишинче биздин кызмат эл менен алек болуп аткандыктан, эл менен элсиң, элден чыксаң текесиң дегендей. Стресс көп, түркүн жоопкерчилик дагы көп, бирок сонун нерселер көбүрөөк. Ошо негизи баягы тойдун процесси өзү мисалы эми 6 саат, 7 саат, 8 саатка чейин болсо, ошол камдануусу бир топ убакытта турабы? Канча жолугуш болот? Сөзсүз түрдө 1-2 жолугуш болот турабы? Сөзсүз. Эң аз. Анан телефондо сүйлөшүүлөр, WhatsApp'тагы эмелер, жазышуулар, ошонун баары орук вопростор аябаганда көп. Тиги мисалы тиги келинчек алып аткан күйөөсү болсо ар кандай суроолор сурайт, тиги келини башкасын сурайт дегенде, туурабы? Ошон үчүн кайсыл жылдызды алып келесиз, качан келет, канчада келет, кайсы ырдырды айт. Той учурунда мындай сага кайсыл нерсе жакпайт, мисалы тойдо болуп атканда кайсыл процесс жакпайт, ошону айтып берчи. Жана кайсынысы жагат? Той маселесичи, бул бир мен аскер кызматкеринин баласы болгондуктан мен үчүн да мындай стратегически карайм да тойго. Ар бир адам өзү алдын ала кыймыл аракетин билиши оор, непредсказуемый кыймылдайт. Бирок биз масса болгондо массаны билип койсоң болот да, эмне жагат, эмне жакпайт, кандай кылсаң кандай болот. Демейде биз адамдардын академик формасынан баштап я тебя уважаю дегенге чейин трансформациясын көрөбүз да. Демейде ошол адамдарды жакшынакай отуруп үйүнө жетип алганга чейин дагы жоопкерчилигиң сенде. Эгерде программаң слабый болуп кетсе, начар болуп кетсе, элдер көбүрөөк ызы чуу боло баштайт, көбүрөөк градус көтөрүлүп кетет, мындай шаң жоголуп кетет. Эгерде аксакалдарга көңүл бурбай койсоң, бата аз болуп калат, жаштарга көбүрөөк көңүл буруп кетсең ызы чуу болуп кетет деген нерсечи. Ар күнү челлендж, бир күнгө окшош эмес. Ар күн ар кандай. Анан адамдарга мен негизи көп мындай көп адамдардын арасында жүрө берген көп жага бербейт негизи. Жан дүйнө эмесчи. Бирок ошол процессти контролдогон, жыйынтык элдер жылмайып бири-бирин кучактап, сонун чыгып бараткан, аксакалдар алаканчай батасын берип аткан эмоция жагат, мага жыйынтык жагат. Ошондуктан өзүнүн кичинекей стресстерине көп көңүл бура бербейм. Болбосо мен жаңы баштап атканда, зеленый кезде, ошондой мелочторго көңүл бура берип, көп кызыктуу нерселер болгон. Азыркы интернет бар доордо ошолорду мен кылган болсом, итакмагым чыкмак. Мен ал кезде кикбоксермун, чачым кыска. Жаңы ресторандар иштеп атат, ал кезде казино бар, кыйындары бар, блатнойлору бар. Мен далай менен мушташкам да. Ошондой мелочтор үчүн эле. Эмне свет өчүп атат, эмне сага электрик деп тигин тебесиң. Мондай кыласың эми 20-21 жаш. Ал байкелердин кээ бирөөлөрү менен кийин жолуктук. Эсиңде барбы сен мен бүт теппедиң беле? Байке салам алейкум деп учурашып. Бирок бүт нерсе эле жага бербейт да, туурабы? Сөзсүз жакпаган нерсе бар. Бул тойдо келген меймандардын арасында ар ким ар кандай, 5 кол тең эмес. Кээ бирөө той ээсин жакшы көрөт, кээ бирөө той ээсин жаман көрөт, кээ бирөө чын эле сынайт, кээ бирөө айла жок келет, кээ бирөө чын жүрөктөн келет. Ошолордун арасынан кээде болуп калат, эми ниетин биле албайсың да, мен ичин биле албайм эмне болгонун. Бирок сырткы келбеттери окшош эле. Примерно плюс-минус окшош эле кыймылдашат. Булар өзүнө көңүл бурдурганга аракет кылышат.
кээде болуп калат. Бул тойдо отурса анда мен отурбайм деп театрально чыгып, элдин көңүлүн бурдуртуп, маанай буздуруп, ошондой адамдар бар. Билбейм эмнеге кылышат. Бирок бар, сөзсүз түрдө андай адамдар болот. Кээде жолугуп калат. Мына ошондой адам болгондо той ээсинин маанайы түшүп кеткендиктен мага ошол жакпайт. Анткени той ээси деген бул аябай чоң чыгым, чоң стресс, убакыт, жана кандай күтүү жакшы болсун дейт да. 200 адам болсо ошонун 400 көзүнө той ээси тим эле тиктеп байкап карап турат, баары жакшы болсун экен. Коноктосу бул аябай маанилүү. Анан жанагындай адам келип отуруп стресс кылып атканда той ээси дагы кыйналат. Анан келип аткан конок дагы ойлойт, бул эмне, бирөө жарым кой деп койбойбу депчи. Ошондой учурларда биз эчтеке дей албайбыз. Анткени болбойт да, эми дипломатия, сен ал жакта кагып силсең болбойт, орой мамиле кылсаң болбойт. Анан жөн эле колуңан эчтеке келе албай атса, ичиңен жаман көрүп калсаң болду. Кызык. Той болуп атат. Ошол эле той темасына эле уланып кетейин. Мага кызык болот. Тен баягы анча мынча сенин менин коллегаларым булар ырчылар. Сенин оюң боюнча ошол тойлордо эң комфорттуу кайсыл ырчылар менен иштешүү? Аттарын айтпайм. Мына жоопкерчиликтүү болгондорун айтып бер. Аттарын айтпайм, бирок Эмнеге айтып берсең? өздөрүнүн эмелери бар. Өзүнүн характеристикалары бар, өзүнүн типаждары бар. Көбүнчө өзүнүн чыгармачылыгына аябай мамиле, жакшы мамиле кылып иштеп, өзүнүн чыгармачылыгын баалап, бартаган ырчы, бийчи дегеле биз бир гана ырчылар эмес, түркүн бизде фокусниктер бар, стендап комиктер бар, режиссерлор дегендечи баары бар да. Алардын баары чыгармачыл. Ошолордун арасынан өзүнүн чыгармасын канчалык сыйласа, ошончолук жумушта дагы жоопкерчилик кылышат. Анан эптеп септегендер жумушка дагы эптеп септеп болушат. Мисалы үчүн алардын арасынан мактап койгондо эчтеке болбойт да туурабы? Замир Арыкбаев байке сонун иштейт. Замирбай? Замир байкем улуу муунга үлгү, баары эле билсе керек тең туштарынан. Замир байке бир топ эле улуу бизден, ар дайым чекчейип келет. Прическа, анткени сахнанын сыйы болуш керек да. Сен айырмасы жок, үйүңдө эмне маселе болуп атат, ооруп атасыңбы, маанайың жок болуп атабы, бир кайгылуу жаңылык болуп калдыбы, элдин урганы жок. Анткени сен жана жерде элдин кызматындасың, жылмайышың керек, чекчейишиң керек, маанайың көтөрүшүң керек, жумушуңду аткарышың керек. Анан сахнанын артына кеткенде өзүң жеке жашоону улантып бересиң. Ошол критерийден Замир байке азамат. Сөзсүз түрдө артында Ямах ойногон музыканты бар. Музыкант алып келип ойноп, эл менен, аудитория менен сүйлөшүп, ар дайым өз убагында. Байке сиздики 7-де десең, байке 6:50-де таптаяк туруп турат. Анан байке сиздики 8-де десең, 8-де келип туруп турат. Жаш жигиттерден Абир Касенов жакшы иштейт убагында, Арсен убагында иштейт, Омар убагында иштейт. Эми могу жаш жигиттер Нурлан, Аваз, кээ бирлерин унутуп калыш мүмкүн, Элдияр, баары убагында иштешет. Кээ бир улуу муундагы мега популярдуулар бар, эми аларга график деген жок. Аларга уруксат, аларга мейли. Мен келдим болду, давай, кой музыкамды. Ошол, алар келгенде ага чейин ирети менен болсо сиз деле эми көргөнсүз да, концерт болобу, той болобу, жаштар күтүп атса, мындай чоң артисттер бар, 4-5. Алар келгенде, эми бул сый деле. Болбой, конечно, весин тиги чыгат, ырдайт, анан кетет. Бирок алар эми убакыт сааты менен мунчага кел деген аябай эле бир чоң авторитеттердин эле той болуп калбаса, ал жакта да жүрүп атабыз. Ал жакта алдындай адамдар да четко жүрүшөт. Өз ирети менен келишет, минута келишет дегендей. Бирок сөзүнө айтып, анан кылбай койгондор бар. То есть келем деп келбей койгондор бар. Келем деп келбей койгондор бар. Азыр мен айтып атканда булар дароо эле өздөрүн тааныйт. Мен ишенип атам, бул той маселеси болгондо коллегалар дагы бир сыра бул подкастты көрүп чыкса 2-3 сыра. Эми биз содалашабыз да. Сөз содалашуу канда бар дегендей, содалашуу сүннөттө деп коет, сөз содалашат. Той ээлери содалашат. Биз дароо айтабыз. Байке, эжеке же болбосо компания келип кызматташып сурап атса, сиздер өзүңүздөр байкесинен, тайкесинен, жээнинен бизде уруктуган көп да баары бир. 3-4 кол кармашуудан кийин мен сиздин бир жакын досуңуз таап алышым мүмкүн. Сизди тааныбай туруп элечи. Чыгып соода кылсаңыздар, алар түшүрөт, арзан кылат. Бирок өздөрү каалаган убакта келишет. Ошого даяр болуңуздар дейм.
биз сөз айтабыз. Кээде кеңешпей туруп эле өздөрү кылып алышат. Мисалы үчүн бир 100 сом турган ырчыны 50 сомго сүйлөшүп алышат. Анан ал бизге саат 7-ге келиш керек эле дейт. А берки ырчы биринчи 100 сомго сүйлөшкөн тойлордун баарын ырдап бүтөт дагы. Анан убакыты калса жана 50 сомго келет. Аны той ээсине айтсаң аны тарнат. Ал чын жүрөктүн алып баруучуну жаман көрөт. Ошондой учурлар дагы бар. Андай ырчыларыбыз дагы бар. Мен ооруп атам, операция болуп калдым деген ырчылар дагы бар. Сак жапжакшынакай туруп элечи. Эми негизи чыгармачыл адамдар ошондой го. Ар түрдүү. Ар түрдүү болот. Ошон үчүн чыгармачыл адам катары мен аларды түшүнүп атам. Бирок эми албетте эгерде ошолордун баягы бир аз жоопкерчиликти кичине көбүрөөк пландаштырууну көбүрөөк коюп койсо андан дагы жакшы болуш керек деп эсептейм. Эми сен айтып аткан адамдардын кээ бирин тааныйт болушуң керек. Балким көбүн эле тааныйт. Ошон үчүн барыңарга салам. Чыгармачыл адамдар көрүп атсаңар. Жаңа эле ошол бул сөздүн башында атаң жөнүндө айтып кеттиң. Атам дедиң, ошол аскердик иште дедиң, Ооба, аскер кызматкери. Аскер кызматкери. Ошол эс алууда. негизи ошол жактан баштасак, үй бүлөң жөнүндө каяктан төрөлдүң, качан төрөлдүң, кандай үй бүлөдө төрөлдүң, ошону айтып берсең. Мен жана тамашоодо биринчи сезондон баштап эле бизде дароо Суперинфо башталганда, Суперинфоду айтып атып көп жолу айткам. Мен 5 бир тууганбыз. Биз жалаң эркектер. Тоолуу Алайдан болобуз. Чоң атам, чөнөң анем баары ошо Алайдан түп тамырыбыз. Атам аскер кызматкери. Иним экөөбүз мен биринчи класска барганга чейин аябай эле граница жемелери көп жүрүп калдык. Чек араларда. Кытай менен, Тажикстан менен, Мургапта, Харокто көп кыдырып жүрүп калдык. Эмеде мен балалык кезим мындай роталарда чоңойду, жалаң аскерлер жүргөн жерде. Атам көбүнчө ошол военный отряд деп коет. Ошо отряддын командири болчу. Жана колонналарды жетектеп ар жак бер жака. Азыр командирдин бала чакасы жана постоянно жанында жүрөсүң. Мен бала чакам, бала кезим ошондо чоңойтулган. Ал эми чоңойгом буга чейинки убакытта ала турган болсок, анда мен тег кичинекей кезимден баштап эле 7 айман баштап айылда чоң энем колунда чоңойгом. Анткени ата энем, эми атам аскер болгондуктан аскерлер аябай көп көчөт да. Ооба. Кечке көчүп жүрүшөт. Кичинекей эле мен ыңгайсыз эле айылда. Мен мындай акылыма келип калганга чейин айылда жүрдүм. Алайда. Алайда. Окуучулук кезим Ошто өттү. Студенттик кезим Бишкек. Азыр ошол чыгармачылык кызматта болуп атабыз. Анан ошол Ошто мисалы мектепте окуганың кыргыз түрк лицейин бүтүргөнсүң. Ошол жөнүндө айтып берсең. Деги эле мен жашоодо барго кээде сурап коет го. Сиздин эмеңизди көргөм мен Инстаграмыңызда бир 50 жыл мурун болуп калса эмне кылмаксың депчи. Мисалы үчүн кээде машина времени болот, time machine болчу. Мен эчтекени өзгөртпөйт болчумун. Мен ушундай дагы бир жолу жашаганга деле ыраазымын. Кудай таала өзү эле мени айтып коет го, жана по течению депчи. Өзү эле кайыкка салып коюп алып кетип атат мындай жол менен. Көп деле аракет кылган жокмун. Лицейдин бар болгонун мен билчү эмесмин. Таң калыштуусу Ошто Черемушка деген жерде ВЛКСМ деген мектепте окугам. Ал жерде математический уклон менен немис тилде берген мектеп, орто мектеп. Ошонун эле парк бул жерде бактарактар, анан аркы бетинде мындай бир кызылгыч түстө кирпичтен жасалган имарат бар болчу. Ошол лицей болчу экен. Мен аны билчү эмесмин. 2-чи, 3-чү, 4-чү, 5-чи, 6-чы класс лицеисттер бар болгону эле. Анан бир күнү биз октоп аткан мектепке түрктөр экзамен кылып келиптир деп келип калышты. Мындай эле сол кол менен жазып койдум. Анан военный городокко келдим. Ошто Сулаймоновдун түбүндө аскерлердин эмеси бар. Шаарчасы бар, чакан. Кирсем эле элдин баары сүйүнчүлөп жүрөт. Жана Гарри Поттерга эме келет го, саба келет го, 2-3. Ошондой сыяктуу өзүнчө эле тиги Мыкыевдин баласы лицейге өтүптүр депчи. А мен ал ошончолук сыймыктанчу нерсе экенин даже акылыма келген эмес. Ошондон лицейге өтүп калдым. Лицейге көрсө биякта окуш керек экен, кызыктуу дүйнө бар экен деп туруп лицей башталды. Лицейге мен сабактын баары англис тил да. Ооба. А мен 6 жыл немис тили окуп келгем. Англис тилим нөл эмес, минус канча да. Эч унутпайм, биринчи сабакта отуруп бизге Шректи котормосуз коюп берген. Чын жүрөктөн түшүнгөнгө көрүп отургамдай Шректи англисче сүйлөп атканчы. Катырыраак көңүл буруп мындай концентрация кылсам түшүнүп кетчүдөй болуп. Азыр жашоомдун ар бир тармагында лицей берген билим
аябай көп пайда берет, аябай көп артыкчылык берет. Ошол эле тил маселеси. Лицейден бүткөн бала 2 алып бүтсө деле 4 тил менен чыгат. Кыргыз тили өзүнүн тили, орус тили бар, англисче, түркчө. Англисче, түркчөсү бир аз азыраак болушу мүмкүн, бирок бар. Деги эле лицейдин эң биринчиден ыраазы болгоным ошол болгон. Мен өзүмдүн кызматымда деги илгери бир 20 жыл мурун той сферасында той бизнес, ивент бизнес, компания, промоушн эчтеке жок болчу да. Муну халтура деп койчу. Элдер театрда иштегендер эле халтур тетип 9га чейин иштеп 9дан кийин жарабай калышчу. Анан азыр убакыт келип, азыр бул өнүгүп трансформация болгонуна дагы өз убагында, өз иретинде биз дагы болуп калдык, ошого себепкер болуп калдык. Анткени менин тең туштарымдын убагында биз бир 4-5 эле алып баруучубуз бар. Англисче, түркчө алып барабыз. Мисалы үчүн бул аябай чоң артыкчылык. Ошол артыкчылык үчүн 1,5 миллиард түз эфирде көргөн көчмөндөр оюндарын 2 жолу алып баргам. Сахнанын артында президенттин чыгып атканын айтып, бир гана англисче билгеним үчүн. Ошонун артынан австралиец, Филиппиндан келген, Европадан келген, канча араб өлкөлөрүнүн кыргыз менен канча континенттен келген кудалашкандардын жакшылыктарын алып бардым. Бул тарыхый көзөмөлдөр да, муну мит кыла турган нерсе да. Эки элдин ортосунда көпүрө кылыпчы. Ошонун ичинде дагы биз болуп калып атабыз. Бул дагы тилдин артыкчылыгы. Мисалы мен мектепте окуп атканда ушу азыр мен англис тилди фул жооп берип койсом, кийин тойду мощный алып барам деген ой келген эмес да, такыр белечи. Бирок пайдасы тиеп атат. Ал эми так илимдер, алардын деле ушул күнгө чейин мага пайдасы тиет, мен аларды колдоном. Жок дегенде достор менен 4-5 отуруп калганда, бир тема чыгып калганда, бир факт ортого таштап коюп, жок деген ошол жерде пайдасы тиет дегендейчи. Деги эле ыраазымын. Мектеп доорум сонун өткөн. Сон. Ошол жөнүндө жана айтайын дедим элем, өзүң айтып койдуң. Негизи ошо Кыргызстанда мен билишимче, ошо бир 4-5 өңүр барсыңар, ошол англисче, түркчө сүйлөгөндөр. Анан көбүнчө эле ошол сен, ошол коллегаларың, биздин инчектер, жакшы көргөн инчектерибиз, ошол эң жакшы Кыргызстандын протоколдук, баягы дүйнөлүк деңгээлдеги иш-чараларыңарды алып барып жүрөсүңөр. Сөзүңүз каралжа, ошол англисче иш-чараларды алып баргандардын эң биринчилерден бири Самат Дөөлөтбаков ордунда айтып кетейин. Ал кезде адам Демирбанкта иштечи. Сизден көргөн мен негизи англисче алып барган. Болуп турбайбы деппи? Сонун болуп турбайбы деп. Эң негизи биринчи алып барган той мен кыргызча алып барган эмесмин да. Мен биринчи тоюм түркчө той, түркчө алып баргам. Ошол жактан башталган. Ошондуктан бир аз формат башкача болуп, мындай жаңы дем, биз жаңы той алып барып атканда вообще тойлор андай болчу эмес да. Эчтеке билбей эле кирип калганбыз. Ошондуктан сонун болуп кеткен. Сер убакта ошол лицейде мисалы окуп атканда мындай армейский бир нерселер бар беле? Мисалы дедовщина, буллингден нерселер бар беле? Сөзсүз да, Айтып берчи. Албетте бар да. Эң кызыгы, мен жана Черемишке дебедимби? Ал жакта Патрике деген талпа бар болчу. Ал кезде жана кадимкидей жана реальный пацаны, слово пацана деген бар го. Эми кадимкидей эле барып көрүнүш болчу да. Двор, бир двор, тиги дворго кирбейт. Мен Вылксымда окуп жүргөндө ошол кичинекей Щеголсун арга бер жакка чуркап жүрүп, Патрик мен стенка на стенку мушташка катышканбыз, алардын баарын көргөм. Лицейге келсем, лицейде кайра эле ошол бар экен да. Биринчи атаман, анан сен козёлсуңбу, анан паровоз деген нерсечи. Ушунчалык жаккан жок анан. Күндөрдүн бир күнүндө мен ага вообще такыр баш ийбей койгом агачы. Баары менен мамилем сонун. Мен биякта окушум керек. Ага дагы тиеши болгон нерсе, үйгө барган сени тиги тууганың деле, атаң деле, апаң деле, сенин контрактың кымбат, сен 5 жыл окугуча бир квартира алсак болмок экен деп эски сала өргөн сайын кайра кыйналып окуш керек экен депчи мындай. Үстүндө тоо жүктөп алгансың да. Мындай кыймыл аракеттерге убактың жок мындай. Көңүл бургуң келбейт. Анан бир күнү ошо буллинг десеңиз эстеп кеттим. Бүт бар. Кадимкидей ар бирөөнүн өзүнүн лакап аты бар, кличкасы бар. Кличкалар жестокий. Сеники кандай эле? Бомж. Неге? Үйгө кетчү эмесмин да. Мен кличкам бомж болчу. Кирпич болчу, анткени наглый болчум. Жана бир жолу Арслан деген классташым чачым узун өсүп туруп, ал кезде Титаник деген кино чыкканда чачым экиге бөлүп алчумун да, мындай алыпчы. Тактага мындай 4 бурчтук кирпич тартып, бул жака мындай прическа кылып, ортосуна кал коюп коюптур да, ал мен болдум депчи. Кирпич. Анткени наглый болчумун баягы.
мугалимдер менен өзүмдүн талабым тартышып, бир нерсе жакпаса сүйлөп, айтышып, барбы жана класста бирөөчү элдин баары качып баратса. Жок, анын бир себеби болуш керек да, эмнеге андай кылгансың? Тарбиядамбы же кандай? Эми мен мындай уялчу эмесмин, бир нерсе керек болсо, ошону колдон келишинче алганга чейин аракет кыла берчүмүн. Өзүңүн характериң ошо. Характерим ошондой эле. Аябай көп нерседе кийин мен кийин өзгөрдүм. Көп жактан да кабагым бүркөлүп эле, азыркы заманбап тил менен айтканда аябай токсик школьник болчу экенмин да. Ар дайым эле мындай. Ошо кызыгы өзүң ошону түшүнүп атасың азыр, э? Анан кийин азыркы перспектива менен карасаң, балдар менен сүйлөшүп, мектепти ойлосоң ошондой болчу экен. Менин ха деп күлүп жүргөн убактарыма караганда мындай ойлонуп, муну кылыш керек экен, анан тигини кылыш керек, монтип стресс болгон убактарым көбүрөөк. Ушунчалык көп стресс болгон, мен 8 класста язва болуп калгам да. Язва ошол эми албетте өзүнүн вирусу дагы бар. Ооба. Бирок на фоне стресса күчөп кетет. 8-9 класста язва болуп калгам, стресс болуп. Ашказан кечиресиң. 12 ичелик диносперсная кишка. Бирок ошол стресс болгонуң получается үй бүлөдөгү бир эмеден болду, давлениеден болду же кандай? Бир көбүрөөк талаптар болду. Мен улусумун да. Эми улардын нерсеси бар. Анан ал жака окуйм деген деле оюн жок болчу. Азыркы баа менен айтсаң, жылына $350. Бирок ал кезде квартира $1,500 болчу да. Ооба. Ошондо эми бирок мисалы үчүн азыркы психологко аны мунуга айтсаң, мен ата-энеме деле өздөрүнө эле айткам, силер беле койсоңор мугака мага депчи. Алар байкуштар өзү деле аны ойлонгон эмес да. Эмне деп айттың эле? Атам деле, апам деле мисалы үчүн мага сенин контрактың $350. Балам, сен 5 жыл окугуча бир үй алса болот экен депчи. Лицейде скидка болуш үчүн сен бир топ 3кө киришиң керек. Олимпиадага барышың керек, дүйнөлүк олимпиадага барышың керек. Эми аябай нереально бир ийгилик кылыш керек. Ошондо скидка болот. 50%, 100% болчу. Мен түшүндүм, мен 100% жакшыга окуй албайм, анткени жана 100дөн 100 алыш мүмкүн эмес болду да. Сабак боюнчачы, ГДС боюнча. Анткени кээ бир сабакты чын эле жаман көрөм, жанагындай химия, аябай көп нерсе жатташ керек го. Так илимдерге, математика, физика сыяктууларга жакшы кызыгым бар. Аны ойлоп туруп, бул жакта мен ошондой скидка кылышым үчүн бир жактан ийгилик көргөзүш керек деген үчүн анан олимпиада менен алек боло баштагам. Компьютерди сүйгөн үчүн эмес. Бул жакта ошол бир жыйынтыкка жетиш үчүн. Ал жактан анан 8 класска келгенде Оштун чемпиону болдум. 50% арзандатуу болду. 9 класста Кыргызстандын чемпиону болдум. 100% болду. Ошондо 7 класс, анан 8 класстын жарымын атам төлөдү. 8, 9, 10, 11 уже анан студент кезге чейин мага эч ким төлөгөн жок. Демек ошол ата-энеңдин ошол айтып аткандары мындай, балам $350 турат контракт деген аябай мотивация болуп турду. Аябай катуу мотивация болду. Бир четинен жүк, кичинекей балага жүк. Балам, сен деген балдардын улусуң, мынакей батир алат элек деп туруп анан жүк кылып турда бир мотивация бериптир, э? Аябай. Анан Кенан Капукая деген англис тилден мугалим, немисче окуп келгенсиң да иштеп келбейсиң. Майкл Джексон да, мен Михаил Джексон да окугам. Анткени немис тил. Ооба. Кандай окусаң, кандай жазылса ошондой окуйсуң да. Михаил zero деп атпайбы? Лицейде окугандардын баары билет. Ал 0 коюп сатыштычы. Ошол күнү мен кадимкиде ыйлагам да. Мен деген бул жакта мындай мага ишенич болот, аткара албай атам. Эмнеге мынча начармын, мен тупоймунбу деп эртеси күнү окуп, баарын жаттап, эртеси күнү кара пересдач 100 алгам. Эртең мененки сабакта. Ошондой жагым бар болчу негизи. Бирок бул мен үчүн эч кандай жүк болгон жок. Тетиринче пайдасы тийди. Бир гана пайдасы тийди. Үй бүлөңдө башка бир туугандарың да лицейде окуду? Сенден башка? Менден кийинки инимде ата-энем окуталган жок. Анткени бюджетке тууралуу байланыштуу. Ооба, анткени менин иним Тимур 92-жылкы тапшырайын таптыртайын дешкен, экзамендерин өткөн, бирок контрагын улам окуган жок. Ага карабастан Тимур өзүнүн аябай жакшы жолун тапты. Андан кийинки иним Памир, ал да окуган жок. Анткени ал кезде мен өзүм жаш болчумун. Андан кийинки 2000-жылы төрөлгөн Замир лицейге тапшырганда мен иштеп калгам. Анан атам экөөбүз кеңешип, ата келиңиз ортодон чыгарабыз деп, көпчүлүк тарабын мектепке киргенин, скидкасын, көпчүлүгүн мен тараптан каржылап алып Замир окуду. Андан кийин эң кичүү иним Даниэль
Даниэлди мой ошо Санжар Замир лицейде окуду, жакшы окуду деп атам менен апам, ал иниме да лицейде окутту. 5 үчөөбүз лицейде окудук. Алардын азыр иштери кандай? Сон Даниэль кичинекей, 2008-жылы кала. Бирок 16 жашта. 16 жаштагы балдарга салыштырып кетсең, relationally аябай жакшы. Англис тили бар, ойлонгону бар, китеби бар, менден көп китеп окуп койгон. Ал өзүнчө эле психолог. Жана андай разбор кылга коюп, сен мындай экенсиң деп. Ошондой өзүнчө эле жаңы доордун адамдары да буларчы. Булар зумирлер да. Замир ал дагы Ironman'га даярданган, жалаң спортто Amazon менен иш кылат. Молодец. Американ график менен жашайт. Памир атам жол менен кеткен. Памир менен Тимур болду. Армияга барышты, аскер кызматкери болду. Азыр Памир ошол аскер кызматкери. Тимур финансист. Кийин Россиянын чоң бир 2 регионунун региональный директору болуп жетекчи болуп иштейт. Тимур сиздин коллегаңыз. Финансовый жактан. Сон. Кандай сон, бир үй бүлөдө баягы 5 тууган тең, 5 балаң тең өзүнүн ордун табып, Мунун эң чоң артыкчылыгын, себебин дагы мен эмеде деп ойлодум. Атам бизди кичинекейизден баштапчы айтып өтчү, ай балдар, кийин карыганда ушу ата энем багат элем деп кыйналып, ар бирөөң өзүңдүн арабаңды уверенно сүдүрөп кет. Ошол мен үчүн сыйлык. Менин пенсиям кемпирим экөөбүзгө өмүр бою жетет депчи. Эмнеге аны айтат түшүнчү эмесмин. Анан азыр көрүп атам, баягы бири-бирине жүк болгон, оор жаман экен да. Балага ата эне жүк болгон да жаман, бала ата энеге жүк болгон экиси жаман. Ошол ар бирөө өзүнө эркин, азыркы тил менен айтканда сепарация болуп, өз ою менен, жолу менен өз ордун таап кетсе, ошол жакшы экен. Анан өзүңөн ашып атабы, жакшы болуп атабы, анан колуңан келип атабы, анан бизге берсең бер, бербесең бербе депчи. Ошентип айткондуктан экиси көбүрөөк мотивация болот экен. Ата энеге жардам бериш керек, балдар менен ынтымактуу болуп, тигиндей мындай кылыпчы. Ошол жагынан сон. Сен ошондо канча жашыңа чейин чоң апаң колуна чоңуп калдың? 7 айымдан баштап бир 5 жашымда болсо керек, бир 6 жашымда могу көз ирмемге чейин экен да. Мен аябай шок болгондумдан гана ата энеме берип коюп тургайрачы. Могу балаң өлүп калат айылда, карап жетише албай атам, алып кеткиле деп алып кеттирген. Болбосо ал кезде Тимур деле өлүп калган, ата энем мурун эле алып кетсе болмок, апам чоң энем мени аябай жакшы көрүп бербей аткан да. Анан азыр ойлонуп көрсөң айтып отур да, тамашалап, случайно выживший ребенок депчи. Мен ошондоймун да, бала чакада оюндарың, бала кездеги оюндарды эстесең укмуш коркунучтуу. Бирөөсү Кызыл Оргон деген айылда чоңойгом. Алай жана Властелин колецте Фродо, Тодо чыккан жерлер бар го. Ошондой кооз жер да. Бул жагы зоо, бул жагы зоо, ортосунда коктуда биздин айылыбыз. Анан дария агат. Жазында, жайында дария кирет, мөңгүлөр эригенде. ГАЗ 66 деген кузову томпок машинелер бар да, Советтер Союзунан келген. Ошол жеп кетпесин деп ошолордун баарын жеке тизип койгон. Көп кылып 50-60 машина. Күздө суу алыста. Жайында суу киргенде ошол крышасына чейин жетип калат. Мени апам издеп, үйдө жок, кайра качып кетип калгам. Ойноп жүрүп жаш балдар менен. Эмне болду десе, көрсө жана кузовко отуруп, бутумду салаңдатып, дарияга салып отуруп турмун. Бул жакта дария кирип атат. Ниагара Фоллстой болуп элечи. Деп анан акырын хей десе да чочуп кетпесин деп апам байкуш акырын келип мени акырын кармап, дароо ошол кезде телефонда жок, почтодон кабар жөнөттүрүп, ата мен апамды чакырып ошол күнү кетирген. Бирок мектепте окуп баштагандан баштап 1 класс биз Тажикстанда болдук, анан Алайда болдук. 2-3 класстан 3 классыман баштап чөпкө чыга баштадым. Ага чейин 25 май окуу жылы бүтөт да, 26 май мен айылдамын. 30 августка чейин. 30 августта келебиз, калп айтам, 29 август келет, 30 соодам сатык кылып, асты үстү кийим алып берет, анан 1 сентябрь мектепке барабыз. Мен ошол бойдон 3 курска чейин ар дайым ошо айылда чоңойдум.
Атамда бир жакшы слоган болчу, аскер кызматкер. Солдату без дела черти мерещится. Бош калтырчу эмес. Ар дайым бир нерсе менен алексиң. Жана бузулуп кетүүгө убактыбыз болгон жок да балдар мененчи. Ар дайым иштеп эле чоңойдук. Кара жумуш. Карасаң аябай кызык, өзүң атаң жакын адамың, силерди 5 бир тууганды 5 эркекти чоңойткон, сен болсо азыр 3 кызды тарбиялап атасың. Ошондо могул мындай өзүң дагы ата катары кайсыл модели, мисалы атаңды мындай бир жагынан наоборот баягы туура кылып атканын бир айтып кетели, анан туура эмес кылып аткандарын айтып кетпейли. Кандай деп ойлойсуң? Албетте, азыркы көз караш менен караганда туура эмес кылган нерселери көп эле. Аны акылдуу болуп эме кыла берсең болот, айта берсең болот. Ал жагынан мен азыр мамилебиз жакшы. Мындай сүйлөшүп, бир жак сүйлөп тамашалашып калабыз. Дос катары эле өзү менен деле сүйлөшүп калабыз. Ага чейин аябай субординация катуу болчу. Атаң менен биринчи окуям, жана биринчи класска окуп баштаганда атам менен апам менен чогуу жашай баштадык да. Тимур деген бир тууган братчикем айтчы, мындай атаң айт, мага дагы пистолет алып берсин депчи. Неге? Мен чоң энем колунда чоңойгом да. Так. Анан чоң энем колунда жүргөндө айылда бул Орматойдун баласы. Чоң атаңдын баласы. Кичине кезим эле Орматойдун баласы деп берет. Постоянно ошо атамдын бир тууган энеси Бекен акем экөөбүз бир туугандай чоңойдук. Анан атамды мен ата эмес, ага көрүп калгам да, байке көрүпчү. Анан ошол модель менен чоңоюп туруп анан биринчи класс болгондо анан бир үй бүлө менен кайра жашап кеттим да. Ошондуктан андай эме болуп кетчү, мындай өзүм сурана албай, ата алып берчи деп кайрыла албай, ачык айкын сүрө албай. Тимур эркелеп атамдар менен жүрүп калгандыктан атаң айт, мага да алып берсин депчи. Ошол мисалы ошол чоң апаңа барган ситуация негизи кандай деп ойлойсуң? Ошол кандай сага бир таасир берди? Бир позитивдүү же негативдүү таасир бердиби? Ошол бир гана позитивдүү таасир берди. Анткени мен аябай көп сүйүүдө чоңойдум. Атам улусу, мен атамдын улуу баласымын. Балким эгерде жана кээде болуп калат, айла жоктон тиричилик иштеш керек деп Россияга кетип, балдары улуктуганда менен чоңоюп калганда аябай проблема чоңоюп атпайбы? Анткени көңүл бурулбай калат, эмне болот? Балким мен дагы бир ошондой среднестатистический үй бүлөнүн баласы болуп калсам, ошондой көңүл бурулбай калып кетмек. Мен аябай көптөн күтүлгөн неберемин. Алгачкы улуу баласынын, биз кыргызда майны эле го ошо, өзгөчө айылда улуу баласынын эркек баласы небереси. Апчелеримдин балдары бар эле. Аларды жээ небере, бирок мен өзүм неберем деп аябай сүйүүдө чоңойдум. Бир. Экинчиден, азыр ушул учурда свет өчүп калса, интернет жок болуп калса, айылга барып тиричилик кылып кете ала турган билимим бар. Бүт ар бир процессте демейде нан каяктан келет десе, магазинден келет дейт го. Мен ошол будайды талагы эккенден баштап тегирменден ун чыгарып алып келип нан болгонго чейин процесстин баарын билем дегендейчи. Ошол жагынан артыкчылыгы болду. Жана мен эң аябай эрте мындай эркин ойлоно баштадым. Түшүндүрө алдымбы? Жок. Кичинекей баланы азыр эч ким эч жака жөнөтпөйт. Алыста жөнөтпөйт. Коркот. Мен кичинекей бала эшек минип талага атала ташыйсың, чөп чаап атышат. Жайлоодо. Сен кыштоодон алып кетесиң. Бул мындай чоң балаңдын чоң небереси да. Бул чоң бала деп кичинекейден эле мага мындай чоң бала деп мамиле кылышчу да, баарычы. Атамдын дагы жакшы жагы, ар дайым бул профессор деп коюшчу, мындайчы. Профессор. Уялып кетсең, синдром самозванца болчу. Неге мен ушундай акылдуу дей беришет? Неге профессор дей беришет? Жакшыраак окуш керек окшойт депчи. Ошол эле учурда апам жана кнут и пряник болчу. Апам кнут болчу. Сабагыңа окубай койдуңбу? Ремень, укмуш. 5 эркекти тарбиялаш оор да. Ремень. Ремень бул эме? Кадимкилер курдап алып эбегилер. Light version ремень. Да? Сиз армейский портупияны көрдүңүз беле? Жок. Армейский портупия ремендердин паханы. Мондай болот. Мондай жылдыз менен. 5 жылдыз менен. Өгүздүн терисинен. Ошондой менен.
бирок азыр мындай ата эне катары карасак бирок биз укмуш шоктон чыккенбиз да чуркап барып туруп эшикти сүзүп эшикти тешеп өтүп кетип апамды эле түшүнөм. Ошол окуяңарды айтып берсең, мындай эң мындай көз эстен кеткис бир окуяңды айтып берсең, ошол балалык чагыңдабы? Тажикстанда ошондой эле аскер шаарчасында жашайбыз. Мургап, Горный Бадахшан деген жер. Мургап ал илгери кыргыздын жери болчу экен. Кыргыздар аябай көп да. Азыркы күнгө чейин кыргыздар көп Мургапта. Аскер шаарчасы бул аябай бат салынган үйлөр да. Бат салынгандыктан эшиктери, бөлмөдөн бөлмөгө өткөн эшиктери аябай жука. Анан Тимур ал кезде мен Тимур эле бар. Үйгө конок келмек эсимде болду. Тимур экөөбүз бир нерсе кылып ызычы кылдык. Тимур конфет, Тимур мага тиешет. Мен Тимурду токмоктойм. Тимур чуркап барып, кийин Шрек деген мышык бар го. Монтип көзүмө туруп калат. Апам нерв болуп келип, кайра чуркап келип мени токмоктоп жатып калат. Биздин күндөгү жашообуз. Ошондой ызычы болуп. Анан Тимур менен качты. Апама барды, карап атам. Том жерде жана аялдын буттары чуркайт го. Ошондой сыяктуу апам буттары келатат. Мен столдун астынан чыктым да чуркап барып туруп туалетке кирип туруп эшикти жаптым да. Эшикти жапсам апам чуркап туруп эшикке тайгаланып кетип туруп баш менен эшикке кирип кеткендечи. Мультиктерде монтип чыгып калат го. Баш менен туалетке чыктым. Апа ужас. Эң яркий эсте калган нерселерден бири ошол. Эшикти ачып кеттим да чалдып кетти баш менен. Дагы жакшы жумшак эшиктер жана. Эчтеке болгон жок да баш менен. Эчтеке болгон жок. Я да, картон сыяктуу эшиктер бар болчу. Ошондой эшиктер. Көбүнчө эле биз ошол кыдырып атып, көчүп атып, көчмөн чоңойдук. Тимур экөөбүз. Ошондо сен жана 5 жашка чейин чоң апаңдын колунда дедиң. Туурабы? Ошондо 5 жашта эле ошол кыдырып жүрөчү элең. Же кийин все-таки баягы көбүрөөк эметтиңби? Жашадыңбы чоң апаң менен калдыңбы? Эми жана эс тутумга келгенге чейин, 7 айдан баштап эс тутумга чейин ар дайым ушу чоң энемдин колунда эле болдум. Ата энем жанагындай отпусктарына келип кетип турушат. Кийин Тимур төрөлгөндөн кийин биз кээде жанагындай жакыныраак жактар болуп калганда ата энем менен кыдырып калып жүрүп калаттык. Кээде айылда чоңоюп калаттым. Мектеп окуганга чейин. Мектеп башталганга чейин, мектеп окуп баштаганга чейин жалаң ата энем менен чоңойдум. Ошондо чоң апаң болжол менен канча жашта эле? 60-70. Апам 83-үндө кетти. Андан минимум кенен эле бир 30 жыл, 25 жыл алып койсоң, апам бир 53, 55, 56 да экен эле да. Мен 7 айымда келгенде, бирок мындай бир эме бар. Эме да, мужиза, жараткандын бир мужизасы. Мен 7 айымда эми келет, ата эне иштеш керек, жашоо тиричилик кетишет. 7 айлык эле да. Мен аябай ыйлап, сүт ичпей ыйлаганда чоң энемме сүт келип кеткен экен. Ошону көп айтып жүрүшөт. Деги эле кийин мен изилдеп байкап көрдүм. Тарыхта болуптур, мындай болот экен. Бул аябай женский феромондору иштешип кетип, гормональ нерсе болуп кетип, аябай болуп кетет экен да. Бул жашоодо болгон нерсе экен. Ошонун бирөөсү мен чоң энем. Сүт чыгып кетти, сүт келип кеткен экен. Демек байланышыңар аябай күчтүү турбайбы? Аябай. Эми мен өзү эле чоң айткан, мен эң кичи балам деп лицейге окуп калганымдын себеби дагы ошо чоң энем болгон да. Анткени контракт кымбат. Ооба. Бул окуйт. Балам окуй албайчы. Сага ошол акчадан квартира алып берсең, мен болду ата дегем. Окуйм. Үмүт үзүлгөн. Ошол кеч айылдан апам келет. Апам пенсиясын козырь кыла берчү. Сен төлөбөсөң мен пенсиямды берип баламды окутам деген нерсе, бул каалабы балаңды окут деген приказ да. Апам ошо өзүнүн пенсиясы бир 700 сом беле, 800 сом беле пенсиясы бар болчу. Ошо пенсиясын эле козырь кыла берчү. Эми карабайсыңбы, ошол бир сөздөр менен, ошол бир чечим менен кандай бир сенин турмушуңду башка нуткап берип салган. Эгерде ошол лицейде окубасаң, мисалы, каякта болмоксуң азыр? Такыр башка адам болмокмун. Ооба да. Такыр башка болмок. Ошон үчүн чоң апага ыраазычылык. Действительно, демек Санжардын азыр кандай болгонуна чоң аябай бир эмеси бар турбайбы? Аябай. Жол бар экен. Канча жашына кетип калды дейсиң? 83-түндө. Кайсы жылдар эле? Ол пандемияда жолуктум. Анткени пандемияда биз акча чогултуп, ар бирөөбүз өз айылыбызга пульсоксиметр, кислородный концентраторлор алып барганбыз. Дары-парыларды ошондо барганда бир жолуктум. Андан кийин 2021 пандемиядан кийин кетти, 2021 кетти.
Кече жакын эле турбайбы? Жакын эле. Демек ошол баягы чоң сахнага ошол телевидение чыккандын баарын көргөн турбайбы туурабы? Көрдү, баарын көрдү. Ийгиликтерин баарын көрүптү. Баарын көрдү. Кызым төрөлгөнүн көрдү. Мен үчүн чоң сыймык апам көрсө экен дегеним. Бишкекте мен үйлүү болсом экен, апам көрсө экен, ошону жетишип калсам экен деген апам ошону да көрүп калды. Менин кызым апамды жетелетип, нан чайнап берип, ушундай кылып калды. Ошолордун баарын көрүп калды, өзүнүн небересин, баласын көрүп калды. Мен Кудайдан суранганым ошол эле. Кудайга шүгүр ал жагын. Апаңа негизи чоң апаңа ошол болгон ыраазычылыгыңды айта алдыңбы? Убагында. Жок. Ал маселеси боюнча мындай сөз менен айткан жокмун бир дагы жолу. Апа сизге рахмат, ушул жашоомо тигиндей мындай деп. Кыймыл аракетин аябай жакшы көрчү элем. Кучакташып. Деги эле сонун нерсени айттыңыз, ойлонуп көрсөчү. Менин үй бүлөмдө балам мен сени жакшы көрөм деген сөз мен өзүм үй бүлөмдө пайда болду да. Өзүм үйлөнүп, аялым айтып, кыздарым айтып, азыр аябай көп тимеле. Я люблю тебя деп. Биздин убагында андай жок эле. Ата-эне балаңа я люблю тебя, там балам мен сени жакшы көрөм. Ата мен сизди жакшы көрөм дебечи элек. Кийин дей баштадык. Этип мен үй бүлөмдөн башталды. Ошол да мен ошону туура көрөсүң негизи? Эмеде жок болчу. Аны мен туура көрбөйм. Жок. Ал болуш керек. Эмоцияңды, сезимиңди айтып туруш керек. Бул мурунку нерсенин калдыгы. Ал нерсе азыр деле мен угуп калам. Туугандардан ошо эскичиликти кармангандыр бар да. Мисалы үчүн өзү жаш. 50-гө чыга элек. Өзүнүн баласы жакында эле үйлөндү. Баласы баласын катуу жаным деп эркелетип атса, мен жанымдан төркөлөтпө. Деп урушуп да баласынчы. Болбойт депчи. Ол эскиликтин калганда. Анан бир да салт негизи жөн чыкпайт, үрп-адат жөн чыкпайт. Мен кызыгам санжырага, салт сана, үрптөргө. Шуну сурадым, эмнеге, кандай десем, ар түрдүү булактардан ар кандай айтты, бирок туура мындай логикага туура келише турган бир жооп таба ала электим дагы эле. Эмнеге андай? Мен оюмча, эмоцияны айтып туруш керек. Жакшы көрсөң, жакшы көрөм деп айтып туруш керек. Мурун андай жок эле. Ошондуктан мен аны көрбөгөндүктөн мен да чоң энеме антип айткан жокмун. Апа мен сени жакшы көрөм, мен сизди жакшы көрөм, рахмат акыл насаатыңа деп. Чоң энең азыр ушул жерде болсо эмне деп айтат элең, эмне деп кайрылат элең? Жашоомо рахмат демекмин. Дагы эле эчтеке дебейт элем го дейм, бирок мындай ачык айткандачы жөн эле кучактап, ошол эле күлүп, апам аябай сонун. Сөз менен эмес, ушул өзүңдүн кыймыл сезимдериң менен билгизмек экенсиң да. Эми биз эркектер негизи ошондойбуз го. Сөзгө азыракпыз. Мен бирок эме азыр такыр башка адаммын. Азыр мен аябай көп сүйлөйм, кыздарым менен өзгөчө. Көчөдө башка санжар, үйдө башка санжар, үйдө тимеле, анан папочка, я тебя люблю. Аябай кыздар да, бизде бир кыз да, ошону 3-кө көбөйтүп коюңуз. Ошо менде в тройной дозе. Андыктан сагынуу, үйгө баргың келүү, ушундай бир сезимдер азыр 100% азыр бар өзүмдүн үйүмдө. Үй бүлө кургандан кийин. Жана сурап кетпедиңизби? Ошол атаң туура эле кылыптырбы депчи. Ооба. Эркектерге туп-туура. Бирок эгерде ошо биздин бешөөбүздүн бирөөбүз кыз болсо, анда бизди тарбиялаган модель кызга такыр туура эмес. Анткени мен өзүм да байкап көрсөм, эркек баланы деги эле мындай ичине тыйып чоңойтуш керек экен. Бала мындай кичине ачка чоңойтуш керек экен да, аракет кылып, жеңиш кылгысы келип, өзү ийгиликке жеткиси келип. 2010-жылы биринчи сатып алган машинем Honda Accord эле. Honda Accord ал кезде мен теңтуштарым окумуш машина эдет, бирок ал мен өзүм сатып алган машина. Керек болсо бирөөнүн самолетунан, лимузинден да артык көрүнөсү да, анткени өзүң алгансың. Бирок кийин эми кыздарым төрөлгөндө мен ойлойм, кызы кандай туура эмес. Кызды ток кылып чоңойтуш керек. Кызды эмнени каалап атса, жалтырак жакшы көрөт, сонун нерсе жакшы көрөт, каалаган нерсени алып берип, эркелетип, кызым мен сени аябай жакшы көрөм, сен эң сулуу адамсың деп бүт ошо мээримиңди берип, мындай эмоция тарабынан дагы чың. Анан психология тарабынан дагы өзүнө ишенген кыз болуп чоңойсо, кийин өзүн таап кеткенге оңоюраак болот экен да.
Анткени андай кыздар жалтырак жулдырак алданбайт, ар жак бер жак нерсеге көңүл бура бербейт, ата энеси кылып берип койгон, Көзү да ток, көңүлү да ток. пейили ток. Ооба. Пейили ток. Ошондо болуп чоңойтконго аракет кылып атабыз. Кандай сон. Бүт жагынан эмеден үйдөн мен өзүм бала кезимде кандай модельди көрсөм, ошонун бир аз кичине түзүн өзгөрткөн модельди үйүмө киргизип койгом. Мен хороший полицейскиймин. Бүт уруксаат, бүт нерсе сонун, баары болот, баарын эркелетем, эч кимин урушпайм. Тарбия жагын кагып силкип урушуп неме жагын келинчегим карайт. Анткени мен коркуп өзүмдүн оюмду эркин айта билгенимдин дагы себеби да ошол. Анткени ушул күнгө чейин атам бизге сөгүнгөн жок. Сөгүнүү сөз айткан жок. Аскер кызматкери болгонуна карабастан. Булар аскерлер аябай сөгүнөт да. Ооба. Аскерлер лексиконунда ар бир үчүнчү сөз сөгүнүү. Солдаттарды ар бири гаянат эткенде, бирок балдарына бир сөгүнгөн уккан жокмун. Кол көтөргөн жок, урган жок. Ошого карабастан атаң монтип караганда кирейге тешик таппай каласың. Сүр. Бул корку эмес, бул сыйырмат. Азыркы көп карап көрсөң, мондай үй бүлө болуш керек деп кыйкырып ар бир үтүктөн акылдуулар көп болуп атпайбы? Ооба. Ошолордун өздөрүнүн үй бүлөсүндө карасаң, ошондой жетишпейт да. Ар бири өзүнүн ордуна, өзүнүн эмне колунан келсе ошону кылсын. Жана балдарың тарбиялап эле кой, сен өзүңдү тарбияла. Балдарың сени көрүп үлгү алат дегендей эле да. Ошондой атам эч качан эме деген жок. Апам деле мындай болгула, тинде болгула, мындай кылган жакшы болот деп чоңойткон жок. Өзүнүн бир туугандарына өмүр бою эле поддержка кылып келет. Сиз таң каласыз, инелерин окутуп, үй жай алып берип, тиги жумуштан чыгып кетип, бул жумушка киргизип атып, турукташып атып, жезделериме жардам берип атып, атам биздин өзүбүздүн жеке собственный үйүбүздү мен 9-класста болгондо алган. Ага чейин биз көчүп жүргөнбүз. Жалаң. Атаң бай жардам берип атты. Мен атам өзүнүн үй бүлөсү, эми азыр аскер кызматкерлеринин убактылуу жашай турган үйлөр бар да. Бир бала болгондо бир бөлмө берет, эки бала болгондо эки бөлмө берет, үч болгондо үч бөлмө берет ошол. Бирок ал үй бүлө, ал батир сеники эмес, мамлекеттики. Убактылуу жашайсың да, анан көчүп кете бересиң. Биз ошентип мен 9-класс болгонго чейин аяр жакта көчүп жүргөнбүз. Бирок ошол убактарда атам өзүнүн брачкаларына, инелерине, эжелерине жардам берип, үй салып берип, мал салып берип, машинелерди кылып берип, баарын көрүп жүрдү. Биз ошону норма катары чоңойдук. Ушинтип жардам бериш керек экен. Атаң да улуусу, Атам улуусу. Атам улуусу. Анан атам атасын, Ормотой чоң атам эрте кайтыш болгон. Атам ата ордуна 1-курсунда, ал убакта 1-курс 11-класстын баласы болчу экен да. Атам 66-жылкы бала. Жигит мырза, киши. Эрте ата болуп калган экен да. 8 бир тууган. Эрте окуш керек, эрте чоңоюш керек, мындай болуш керек деп атып, атам ошондой чоңойду. Санжар, балалыгың тууралуу сүйлөштүк. Ата энең, бир туугандарың, эми өзүңдүн үй бүлөң жөнүндө айтып берсең. Келинчегиң менен качан тааныштың, кандай болуп тааныштыңар? Келинчегим Наристе. Эми лицейде окуганбыз. Билбегендерге айта кетели, лицей бул жалаң эркектер окуган армия түрүндө окуу жай. Кыздар менен сүйлөшкөндү үйрөнүп, эволюция бир болуп, бири менен буга мындай сүйлөсөң болот экен, мындай сүйлөгөн болбойт экен деп үйрөнө турган убакта сен камалып, жалаң балдардын социумундасың да, кыздар менен сүйлөшө албайсың, жапайсың. 1-курс ошо адаптация болуп, 1-курста университетте жүрдүм. Аяктап баратканда келинчегим менен тааныштым. Мен шаарга келип, жана романтикалуу мамиле түзгөн биринчи сүйгөнүм. Биринчи сүйгөнүм менен 4,5 жыл жүрдүм. Анан алып алдым. Азыр аялым болуп жүрөт. 3 кызым бар. Келинчегим менен 2009 кыз жигит болуп сүйлөшүп баштаганбыз. 2013 үйлөндүк. Ошондо ошол убакта студент болчусуң, Студент, 2-курс. Каякта окудуң? Ала Тоо университетинде. Наристечи? Политехте окуган. Политехте. Кандай кылып таанышып алдыңар? Негизи 2 сериядан турат да таанышуубузчу. Биринчиси байкабастан. Командама
мен капитан командамдын КВН командам бар болчу. Университеттен спонсорлордон акча чыгарып, форма алып, биз кыйын команда болобуз деп бир дүкөнгө кирдик. Ал дүкөндө келинчегим иштейт экен. Эми амбициябыз чоң да, биз ушундай кыйын университеттин командасыбыз, мыкты жерден кийиниш керек деп туруп, татынакай бир сатуучу кыз бар экен, ошону чакырдым. Ал бизге тейлөө кылды. 10 көйнөк, 10 шым, 10 кроссовка баарын эсептегенде ага процент көп түшөт экен да. Аябай сүйүнө баштап туруп, блин депчи. Мага кыз жакшы болуп жагып калган үчүн эсептеп атам да жана жайда, анткени бир көйнөккө карасам бир көйнөктөн барыбызга бирден алганда эле акчабыз жетпей калат экен. Кайдагы шым, кайдагы бут кийим. Акчабыз жетпейт жана жайдачы. Анан чоң кыз биз калтырып туруңуз, эртең келебиз деген бойдон кетип калганбыз. Арадан бир 4 ай 5 ай өтөт. Биз Ысык көлдө жайкы акция кылып КВН көргөзчү элек. Жээкте жаткан адамдарга элечи. Ошол жактан көлдөн жолугуп калдык. Унутуп калыптырмын каяктан жолуктурган, бирок кайра жакты да көзгө аябай жылуу учурап. Анан акырын келип сурашты. Ал да мени унутуп калыптыр. Анан мен жанагы баламын да деп өзүм эстеттим. Кидалишик сен белең деп. Келинчегим менен биринчи кидалет таанышкам. Ошодон кийин эле көз караштарыбыз бир башкача кыз экен, пейил тоок. Эми болбосо мен неме кызыгат, эчтекең жок. Шаарда тууганым жок эле да мен. Шаарда эч кимиң жок. Жалаң общагада жашайсың, тигинин үйүндө подселение менен жашайсың. Эчтекең жок, машинең жок. Өзүң кебетең капкара жүдөгөн студентсиң. Кийинген тамашалап айтып коймой мурунку сүрөттөрүңгө карасам пакистанецтер эле кийинип алып жүрөрчү экен депчи. Менде такыр эме жок да. Урганым жок. Эмне кийип жүргөнүмчү. Эмне көрсөм кийип алып кетип кала берем. Көп ойлоно бербейм. Бала кезде, кичинекей кезден баштап эле деги эле табит, вкус ошо бала кезден балага сиңет го. Биз аскер кызматкери болуп, ага урганыбыз жок эле да. Бир кийим менен эле жүрө бересиң. Карасаң атаң деле баягы шинель менен баягы бойдон эле жүрөт дегендейчи. Анан стилди, кийинди өзгөртүүдү ошол кийин мен девушкам болуп баштагандан баштап, моундай кийинишиң керек, тигиндей кийинишиң керек деп бүт чогуу эле менен чоңоюп келатат келинчегим. Эчтекең жок кезден баштап азыр Кудайга шүгүр эми тамырлап, бала чакалуу болуп, борбор калабызда үй бүлө куруп атканыбызга чейин келинчегим жанымда. Кандай сон. Ошондо 12 жылдан бери үй бүлөсүңөр, туурабы? Үй бүлөбүз 12 жылдан бери үй бүлөбүз. 3 кызыңдын аттарын айтып бер. Канча жашта? Кызым Фатима. Фатима 10-до. Мектеп окуучусу, 3-класста окуйт. Ортончу кызым Селима. Селима кызым садикке барат, 6 жашта. Быйылкы жаңы мыйзам боюнча 1-класска барган атат сентябрдан. Кызым шок. Көз топтоголук кылып мектепке барамбы деп таң калып атат. Эң кичүү кызым 2 жашта. Ал үйдө, колубузда. Биз садикке кичине кечирээк беребиз. Эмне себептен? Кичинекейинде тили чыга электе, балким таарынтып койсо айта албайт. Бир нерсе жакпай атса ошону арыздана албайт. Ошондуктан эрте бербейбиз. Тили чыгып калып, арыздана баштап, өзүнүн талабын талаша алган кезде бала чакага аралаштырабыз. Ага чейин биз менен чогуу эле жүрөт. Кандай кызык. Ошондо 2 кызыңды тең ошондо алып бердиң. Канча жашыңда бердиң? Садикке. 4 жашында. 4 жашыңда. Фатиманы 4 жашында бердик. Ошондо экинчи кызыңдычы, Селиманычы? Селиманы деле салыштырмалуу бир 4кө чыкканда, 3-4кө чыкканда бердик. Азыркы кичүү кызыңды ошондо алып берейин деп атасың. Кичүү кызым кичине эртерээк беребиз го. Анткени кичүү кызым белки эжелери менен чоң атат да, кичине тыңыраак. Уже азыр сүйлөй баштады. Аны муну Тем более талаптарды билет деп. Конкуренцияда чоң аткандачы деги эле бала башка жака чоң экен. Улуу кызым экспериментальный кызым деп коймон мен. Ал кызым менен ата болушту үйрөндүк да. Эне ата эне болгонду үйрөндүк. Мен биринчи эмени унутпайм. Кызымды выпискага кылып чыгып келатканда эпидемия кори болду. 2015-жылы 2-февраль төрөлдү. 3-үндө же 4-үндө чыгарып кеттим. Эч ким келсе болбойт. Төрөт үйүнө эч ким чакырган жокмун. Өзүм машинем айдап бардым, келинчегим чыкты. Кызыбызды алдык, машинеге отурдук, үйгө бардык. Үйгө барганда кирсек кийлеп атат. Ата энеме кабар берип койгом, алар оштон келе атышат, жетелек үйгө.
Анан кайненем дагы байкемдин кайнагамдын кичинекей кызын карап ал дагы мындай үйүнөн бизге жете элек да, мындай улуулардан тажрыйбалуулардан эч ким үйгө жете элек бизгечи. Мен келинчегим Фатима үчөөбүз эле үйдөбүз. Фатимабыз ыйлап атат. Ал да билбейт эмне кылышты, мен да билбейм эмне кылышты. Анан мен эмне чучугума чейин мен айтишникмин да. Дароо Google'да ачтым. Ребенок 2 дня от роду так-то ыйлап атат. Эмнеге ыйлап атат? Себеби эмнеден болушу мүмкүн деп бастым. Анан моундай тизме чыкты. Моундай болушу мүмкүн эмеспи нерсе деп. Аны текшерип койсуң. Бул болушу мүмкүн эмеспи деп. Ошол күнү кеч анан атам менен апам келди, анан кайненем келди, анан уже баары жардамдашып бака-шака болуп ызы чолуп кетти. Ошол жерден дагы бир эсте калган бир окуя бар. Кызым ыйлап атат, алып келген күнү ыйлады, түн менен ыйлады. Келинчегим менен жардам берүүгө аракет кылып атам да. Аябай мындай эмоционалдуу аябай чарчап кеттим. Деп кухняда отуруп калдым. Апам да чай ичип отурат. Апа, бул эми качанга чейин ыйлайт дедим да. Десем, балам, сен эмне кыйналып алгансың? Ала ыйлап чоңое берет. Бул азыр ыйладыбы, эми күйөөгө тийгенге чейин ыйлайт деп койду. Апам кандай керемет сөздөр. Анан ошондон кийин аябай сен бар кенен уктай бер, эс ала бер деп атпайбы апамчы. Көнө бер деп. Кадимкидей жыргадым барып, уктап, эс алып. Көнө бер дегенде бирок азыр деле колдон келишинче мындай каралашып, жардам берип турганга аракет кылам. Ошол боюнча бир сүйлөшөлү. Негизи ошол өзүңдүн оюң боюнча ошол кыздарыңа кандай атасың? Мен сонун атам. Уялбай туруп эле айта алам. Мен сонун атам. Так. Далилдерин айтып бер. Мен Дароо. проработанный атамын деп коеюнбу? Биз көп нерсени негизи кыздар көрбөй турганда келинчек менен сүйлөшүп алабыз да. Мындай болуш керек экен, мындай болуш керек экен. Кара, могул туура экен, мындай болгон туура эмес экен депчи. Кыздардын жанында бири-бириз менен рол модель болот го. Ролевая модель. Ролевая модель. Келинчек экөөбүз тартышып спорт этип кагып силкишип кетпейбиз. Ар дайым үйдө насилияны көргөзбөйбүз. Үйдө мындай катуу үн менен сүйлөшүү норма экенин киргизбейбиз да. Анан кыздарыма колдон келишинче ар дайым эркелетем. Эч кандай лимит жок, оюнчук, моюнчук, эмне кааласа бүт нерсеси бар өз ирети менен. Эме жагынан секция тарабынан кызыккан нерселеринен, хоббилеринен жана өздөрү менен мамилебизден кыздар мени аябай жакшы көрүшөт, аябай жакын. Эмеге айтып коет. Келинчегим айткандай, үчөө пайда болгондон бери сага шеф боло албай калдым дегендей. Кыздарымдын жанында биз бир команда, келинчегим бир команда болуп кетебиз. Ал жагынан эми тамашадан сырткары укмуш кыйын атамын дегенде сарказмды түшүнбөгөн бир туугандар аябай эле жеп жатып калышпасын. Комментарийлердеби? Комментарийде ага азыртадан эле даярданып атам. Мүмкүнчүлүк болгону айта кетейин, ушул адамды комментарий оорукчаңла турган болду. Абайлабасаңар болбой калды. Абайлагылачы комментариңерди. Анан колдон келишинче негизи мындай мыкты ата болгонго аракет кылам. Азыркы вот эми ошо айтида түшүнгөнүң үчүн мисалы 10 жылда, 20 жылда биз эми анча-мынча могул искусственный интеллекттин өнүгүшүн көрүп атабыз. Кандай болуп кетет деп баягы чындап эле коркунучтуу фактылар көп да. Ошо биздин балдарыбызга кандай таасир бериши мүмкүн? Ошол жагын айтып берчи. Мындай кайсы кандай терс жана кандай жакшы жактары бардыр? Мен бактылуу адам экенмин. Флоппи дисктен баштап беспроводной iCloud терабайтный системага чейин баарын көз алдында ошонун жаңы пайда болгондон көрүп колдонуп келатам. Интернеттин деп ADSL болгону азыр айтсаң булар түшүнбөйт. Ошодон баштап азыркы fiber optics оптический каналга чейин Starlink'тер учуп атат, ошого чейин баарын көрүп келатам. Мен аябай заманбап технологиянын фанатымын, аябай жакшы көрөм. Демеде сиз айткан ичинен алгоритмин түшүнгөндүктөн андан да көбүрөөк жакшы көрөм. Бирок ошол эле учурда мен жакын тааныгандар билет, сиз билесиз, көпчүлүккө да айта кетейин, колдон келишинче мен интернетке, жеке баракчама, YouTube каналдарыма балдарымдын даана так сонун көрүнгөн сүрөттөрүн чыгарбайм.
видеолорун киргизбейм. Эгерде көрүнүп калса бир кичине мындай бурчу көрүнүшү мүмкүн, колу караны көрүнүшү мүмкүн, бирок чыгарбайм. Дароо эле дисклеймер кылып кетейин, чыгаргандарга эч кандай претензиям жок. Балдарыңар менен каалагандай чыгаргыла, видео кыла бергиле. Эмнеге мен андай кылбайм? Бул азыр ChatGPT, DeepSeek, Oracle дегендер көп болуп атпайбы системаларчы? Аябай акылдуу деп атат, аябай гениалдуу деп атат, аябай сонун деп атат. Бирок булардын чыкканына көп болсо 2 жыл болду. Анан математикада дагы бир изилдөө бар. Бул жасалма интеллект адамдын деңгээлине жеткен секунд 10 эсе акылдуураак болуп кетет. Анткени жана бул геометрический прогрессия деп өнүгөт да. Элдин баары интеллект десе укмуш интеллект деп ойлоп алат. Бул жок. Аябай көп, биз ушунча жыл жашадык, ушул билимди биз ага багып берип салабыз. Ал аябай алгоритм ошону жаттайт. Анын ошонун базасында бир нерсе чыгарып берет бизгечи. Эми элестетиңиздер, биз өзүбүз соц тармакты колдонуп аткан эч ким жана пользовательский соглашение окуйт да. Анын ичинде бар. Система колдонгон укугу бар. Сен киргизген нерсенин автору өзүң эмессиң, платформа деп бар. Биз баарыбыз окей деп басып атабыз ага. Анан биз жаңы төрөлгөн балабыздан баштап сүрөттөрүн киргизе баштадык. Биз азыр 2025 жашап атабыз. Бирок балабыз 2045-жылы 20-га чыккан бала болот да. Ал эми соц тармактарда, базаларда анын бала кезинен чоңойгон сүрөттөрү бар. Ал сүрөттөр менен любой нерсе кылсаң болот. Демейди ал кезде технология да 20 жылга өнүгүп калган болот. Аны жашоосун бузуп ийсе болот да. Ошол эле видеосун колдонуп Түркүн 10+18 видеолор жаратса болот, аферист видео жаратса болот, жана андай элдерди начар жолго чакырып чыгарган видеолорду сүйлөтүп койсо болот. Ошонун сүрөттөрүн колдонуп жакындарын алдаса болот. Демейди жашоосун такыр эле бузуп салса болот. Бул аябай чоң коркунуч. Бирок ошол эле учурда такыр эле паник болуп кеткенин кереги жок. Бул укмуш Голливуд тасмасын көрүп алып, роботтор Skynet келип басып алат, аны муну деп атпайбы? Жок. Баары бир адам колдонот, адам билет, бирок биз өзүбүз ошону өзүбүздүн пайдабызга колдонбосок, зыяныбызга колдонуп калабыз. Жана чыкпадыбы мультик болуп калган түрлөрү. Жакында эле тренд болуп атат. Гибли сүрөттү тренд болуп ChatGPT болгондо биринчи 10 сааттын ичинде 10 миллион адам сүрөтүн жүктөптүр. Аябай көп адам өзүнүн сүрөтүн жөнөттүр. Жана жергечи мени гимли кыл деп элестетиңиз, канча миллиард адамдын канча миллиард сүрөттөрү өздөрү эле каалап берди жана жака. Өз каалоосу менен. Интернетте эле жаңы технологияда эле ошол эле. Эгерде өзүңүн артыкчылыгыңа, өзүңүн пайдаңа колдонбосоң, убакыт келгенде өзүң зыяныңа колдонуп каласың. Ушул тууралуу бир айтып кетейин, кошуп кетейин сөзүңө. Как раз өткөн жума мага кайра социал тармактарда мени көргөзүп ачты. Менин эски видеомду алып туруп эле. Мен да көрдүм. Көрдүңбү? Ошол мен онлайн казинолорду рекламалаган 2 түр рекламасын коюп коюптур, бирок менин үнүм башка. И как будто сүйлөтүп атышат да. Бирок жакында үнүңүз да окшош калат. Ооба, жакында үндү да окшош турушат, потому что негизи анча-манча бери окуттуруп койсо эле, мен силерге да айтып өтөйүн, урматтуу көрөрмандар, жакында үндү один в один кылып алса болот. Азыр биздин подкасттан эле алып коюп туруп эле жасалма интеллектке берип койсо кылып салат экен. Ошон үчүн болгону эле көбүрөөк база керек. Мисалы үчүн келечек эмес, азыр деле биздин улуу алымыбыз Раматылык Чубак устаздын аңгирсе сүйлөгөн видеолору көргөнсө, өзүнүн үнү менен аңгирсе сүйлөтүп койгон. Оңой эле сиздин деле азыр подкаст интервью кыла баштадыңыз. Мисалы үчүн мен алып сиздин көп сүйлөгөндөрүңүздү алгоритмге жуттура берем, жедире берем, ал билет. Анткени мындай айтканда биз үндү двоичный кодко өзгөрткөндө 0-1-0-1лер оңой өзгөртүп коюш, арасында высокий, низкий, ортосунда тембрлерин өзгөртүп коюш оп оңой эле. Алды азыр деле сиздикин окшоштуруп коюшат. Ошон үчүн ал жагынан аба элаш керек. Өзгөчө биздин ата-энелер. Дагы бир суроо, мындай бир суроо болуп кетти да. Эми тойлордо көп эле жүрөсүң, күнүгө эле жүрөсүң, ошол өзгөчө үйлөнүү тойлордо аталары кыздарын берип аткан болот. Анан өзүңдү элестетесиңби ошолордун ордунда? Меники деген эпизод менен болду да. Башында жок дей берчү элем мен. Мен кыздарым али кичинекей. Ал мага сүйлөбөй өкүлө депчи. Жок деп айтып берчүмүн. Отрицание. Отрицание. Бир эмеге чейин. Бир улуу бир ападан сөз угуп калдым.
ар дайым угуп мындай өзүмөн өткөзгөнгө аракет кылып турам да, кыз баланын багын тилеш керек кичинекейинен депчи. Багын тилеш керек дейт. Анан мен туура көрдүм. Анткени кыз келин болот, келин эне болот, эне коом тарбиялайт да. Жөндөн жөн тилди эне тил дебейт экен да. Эне негизи маанилүү экен да, аябай маанилүү. Биз эркек, ооба туура, эркек азамат көп жумуш кылат, баланы үйдү коргойсуң, дубалдарың болуш керек, үй камсызданыш керек. Грубо говоря, бул ишин бүттү да. Анан балдарың ичинде кандай болуп атат, эмне болуп атат, мээсинде кандай болуп атат, ал эненин маселеси көпчүлүгүндө. Окуусун, ар жак бер жагын байкаганын, тарбия жагын, тил жагын, дил жагын, билим жагын, ойго келген нерселерин көп нерсе эне кандай болсо балага өткөзүп берет да. Байкасаңыз, гениалдуу адамдарды гениалдуу аялдар тарбиялаган. Анан келип ошо гениалдуу адамдар гениалдуу аялга үйлөнбөгөндө, гениалдуу адамдардын балдары жөнөкөй эле. Жөнөкөйдөн да кичине слабыйраак дегендейчи. Ошондуктан кыздарга кылдаттык менен мамиле кылып, кыздарга коомубуз келечекте алдыңкы 30-40 жылда коомубуз жогорку ийгиликке жете турган болсо, кыздарга басым жасаш керек, көңүл буруш керек, тарбиясына, билимине, ой жүгүртүсүнө, дүйнөгө көз караштарына кысып, коркутуп, кагып, силкип эме кылбайчы, кул болууга даярдабайчы. Бизде негизи баягы биздин айлана чөйрөбүздө өзгөчө Орто Азияда болобу, бизде ошо патриархат болгон, билесиң да. Ошондо сен феминизмге үндөп атасыңбы, кандай болуп калат? Жок. Айтып бер. Бул дагы эме да, радикальный ойлор көп болуп атпайбы азыр? Бүт эле же сен аябай феминизм, же мындайсың депчи. Деги эле кыргыздын дин келгенге, бизге ислам келгенге чейин эле философиясын карасаң, аял затын орду чоң. Аял заты кагып силкеп эч качан калган эмес. Дин келгенден кийин исламда да аял затын орду чоң. Бүт ар бир талабынан баштап өзүнүн укугуна чейин аял затты бүт баары корголгон. Кыргызда деле ошондой. Андай болбосо алайская царица болуп Курманжан датка чыга албайт болчу. Элементардуу эле маселе. Мен эч жака радикалдуу түрдө басым жасабаш керек деген көз карашты айтам. Мен кайсы көз карашты айтып атам? Өзүнүн артында калтырып кете турган хан эмессиң, укмуш бир император эмессиңби? Неге анчалык мен уулду болбой атам, кыз төрөлсө уул болсун, алмашсын, бурулсун деп мындай кызды күтпөгөндүгүн биргизип койгондой элечи. Анан мисалы үчүн үй бүлөдө уулу бар, кызы бар. Уулуна компьютер алып берет, кызына бир кукла алып берип коет да. Неге экөөнө тең планшет эмес дегендейчи, или экөөнө тең компьютер эмес дегендей. Же мындайды көп угуп калам. Балам Англия окусун, кызым күйөөгө тийип кетип калат да дегендейчи. Андай эмес, албетте балдарды дагы тарбиялашың керек. Баары жакшы. 5 эркек балабыз. Мындай мен балдар дагы көрүп, балдар менен чоңойдум. Анан азыр өзүм кыздарым дагы бар. Анан экөөбүз карап көрсөң, эки айырмалуу планетада жаралгандай да, эркек балдар менен кыздар такыр башка жандык. Ой жүгүртүсү, бүт нерсеси. Кыз аябай мээримдүү, акылдуу, берешен, ойлонуп турган, өзү эмес жанындай, өзүн эмес башка бирөөнү ойлонуп турган. Эркек кичинекейинде чоңойтканда биринчи өзүм деп чоңойт да. Өзүм, анан ошол өзүнө, анан аялын, бала чакасын кошулуп анан мына өзүм деп чоңойт. Кыз кичинекейинен башкача болот экен. Ошондуктан жөн эле куру намыстык кыла бербей, келечекте биз кыздарыбызга баса белгилеп, баса тарбия берип, сүйүп, күйүп, чоңойтушубуз керек. Анткени коомду кыздар чоңойтот. Коомду кыздар тарбиялайт. Улуу президентти кыз төрөйт. Улуу президентти, улуу лидерди, жөн эле президент ойлоңуз, бизде баары эле принцип болсо президент болсун дейт го, адам болсун. Улуу инсанды, адамды эне тарбиялайт. Туура ошол сөзүңө кошулуп кетейин. Курманжан аткадан башка ошо биздин баягы мисалы теңирчиликте буга эне болгон, же мисалы биринчи Орто Азиядагы, Борбор Азиядагы президентибиз мисалы, Роза Исаковна мисалы, башка биз коңшу өлкөлөрдө аны болгон эмес. Ошон үчүн ал жагынан туура эле айтасың. Чачың жөнүндө айтып бербейсиңби? Эми бул чач деп баштаганбыз. Былтыр бизде канда бар. Чачтын ортосунда эски сүрөттөрүн карасам, Мормотой атам да ошондой экен. Анан атамдын бир туугандары чачтары ортосу калат. Бизге орто түшпөйт. Биз бияктан келип алып баштабайбыз. Келип бияктан башталат го. Биздики мына эки чет башталат. Эки чет башталат дагы монтур, анан кийин барабар аватар болуп калабыз.
Мондай мененчи. Анан мени бул съемка учурунда башында байкабайт го адам өзүнчү. Өзүң съемка учурунда бияктан камера тартып атканда бияктан камерадан көрүнөт, экрандан көрүнөт. Ошо экрандан байкадым 2 капталма чачым алыстап кеткенинчи. Кандайдыр эле алыстап кетиптир деп туруп анан көп бир 2 жылдай менин барберим, парикмахерим чачымды кырган эме укладка кылып жасагандан кийин топик деген нерсе бар, жашыртып коет. Нефттен жасалган. Жаап коесуң, анан жана лысый болгон жериң билинбей калат да. Ошентип 2 жыл жүрдү. Мен билбептирмин аны. Так. Аны көбү билбейт. Аны биз келдер айтпайбыз да. Кечирип койгула. Сырыңарды мен айтып койдум, ушундай. Көп лысеющийлердин жанына акырын келип калсаңар, үстүнө эме чачып койгон мындай кылып. Анан келинчегим айтып калды. Мондай технология бар турбайбы? Барып чачыңды пересадка кылдырып келбейлиби? Эме экен, бат эле барат экенбиз. 3 күндүк нерсе экен. Макул деп туруп ноябрда сүйлөштүк, изилдөө кылдым. Мен тил билем, тил билгенде артыкчылык болду. Изилдедим, бир 10 клиника алдым, ар бирөөсүнөн сүйлөшүп чыктым. Эң мыктысын тандадым, дата койдук, бардык. 3 күн процедура болду. Пересадка кылдым, келдим. Азыр арадан 1 жыл өттү. Жыйынтык укмуш соң. Келгенден кийин мен өзүм үчүн байкабай, мисалы үчүн жана айтып атпаймынбы, мектепте эле токсик болуп дегендечи, өзүм каалаган нерсеңи айтасың. Жашоодо мындаймын да мен, алдыга бир гана вперед дегендечи, алдыга. Ошондоп өзүм чачым тартып көргөздүм. Могу менин чачым түшүп атты. Жаңы жыл, жаңы чач деп чыгарып салсам, көрсө бул табу экен да. Элдер чачы түшүп атканын жашырышат экен. Айтпайт экен. Бул уяттуу нерсе болуп эсептелинет экен көпчүлүк үчүн. Аябай резонанс болуп кетти да. Бул чачын тылып деген турбайбы? Тот деп. Аябай резонанс болуп кетти. Арадан мен ушунча чыгармачылык жылып жүргөн, видеодо чыгарып, передачаларымды чыгарып жүрөм. 3 миллион просмотрдон ашкан видеолорум бар. Үчөө тең чачым менен тиешелүү. Ага чейин экстрим караоке кылдым, салам Кыргызстан кылдым, чыпалак менен согуштум. Түгөйлөр таймашы, жашоо керемет, түркүн кинолор, жок. Чач, mesela элге аябай хит нерсе экен. Действительно баягы көп адамдарда ошол суроо бар да. Ана сен болсо эң биринчилерден болуп биздин шоу бизнестен ошо ачык айкын көргөзгөнсүң туурабы? Башынан аягына чейин процессти көргөзсүң. Анан кылып жүрүптүр биздикилерден, көп эле кылдырып. Эч ким айтпаптыр. Тынч чач өскүчө, жашынып, кепеге кирип кетип уялып. Мен андай болгон жок. Дароо съемка кыла баштадым, шляпачан чыга баштадым мындай. Мен пересадка кылып келдим деп кыйкырдым. Так. Эл үчүн бул таң калыштуу сон болду, бирок азыр күнгө чейин рахмат айтышат. Көп аябай талап көп болду. Мен кыйналам, меники мындай. Эми эркекче айтканда элдерге биргизбейм, бирок мени өйкөйт депчи. Мисалы үчүн сиздин генетика менен фартануула, чачыңыз сонун. Чач түшүп аткандын адамдын көйгөйүн түшүнбөйсүз да. Ооба. Адам жана башкаларга 45% сулуураак сезилет го негизи психологияда. Негизи ошондой да. Адам биринчи орун өзүнө критик го. Бир көзүн кыйшык сезилет. Бир мурдун тешиги чоңураак болуп эле. Адам өзүнө бир аз раң сук сезилет. Ошого плюс чачыңыз түшүп аткандачы, күндө депрессияңда ары өтүп барат. Чачың кырганда билинет, аватар сыяктуу болуп. Анан пересадка кылып келдим. Биринчи айда дароо өсөт. 18 жаштагыдай болуп каласың. Күзгүн жашына өткөн сайын бактылуусуң го. Деп коюп. Өзүң көрүп эле, сүйүнүп эле чачың өсүп. Эң 2024 жылдын сонун чечимдеринен бири ушул чачым. Негизи ошол баягы мен видеолордон көрдүм, бирок ошо мага да кызык болот экен. На будущее өзүм билип алайын. Ошондо алганда могу артыңан алып бекенсиз чачтарды? Башына баарын кырат. Кыргандан кийин бир сыра ошол жанакы видеолорду көрүшүм боюнча бир чийип алат кайсыл жерге. Анан артына зонун акырын ала баштайт. Ошондо сени уктаттыбы же ойго эле жатасыңбы? Местный анестезия кылат. Местный анестезия. Уктатпайт. Тишиңи дарылагандай сезимдер болот. Түшүнүктүү. Ошону артына алып туруп сразу дароо кетпи экен? Ооба, процедура экиге бөлүнөт. Биринчи артынан донорский зона деп коет биякта. Жана сакалдан алат, колтуктан алат деген бар го. Бул баары миф. Сакал, денедеги түк, бул конструкциясы да такыр башка, ал чач эмес. Тетирисинче сакал эктиргенде ошондо бияктан алып сакалга кет. Бетке чачы кет. Анан арттан эмне кылат экен? Муну да караңызчы, кыргыз билгенди илгертен. Желке тас болбойт дейт го, жейнел болбойт дейт го, желке тас болбойт экен да.
ардем бар таздардын деле тиги Аскар Акаевич деле эстесең аркасында чач бар го ошондой эле биякта генетика тараптан бул жактагы чач фолликула деп коет, графт фолликула аябай күчтүү болот экен. Ал эч качан кел болбойсуң, эч качан түшпөйт, эч качан өмүр бою чыгат. Анан ушул жагынан шахмат түрүндө 3 чач өссө, 3-өнөн 1-өн алат. Кийинкисинен 3-өнөн 1-өн алат. Анткени алган графт кайра өсүп чыкпайт да. Түп тамыры менен алат. Аны мен элестетиңиз, жана кафелди тешкен бур машина барго, да кирип кеткен. Ошонун микроскопический кичинекей менен менин башымдын артынан 1800 графт алган. 1800 тамыр. Ошондо бул жактан 1800 жолго аябай көп убакыт алат. Операция башынан агына чейин кеминде 6 саат, 8 саатка чейин болот. Биринчи алат, анан кийин биягы перевязка кылып коет дагы, желкени алгандан кийин кайра аңтарып туруп, бул жагыңа эң зергерлик жумуш ушул жакта башталат, ювелирный жумуш. Анткени ар бир адамдын чачы өсө турган линиясы бар да, бул бияктан булчуң бүткөн жерде чач өсө баштайт. Кала чачың бияка чейин тиктирип алсаң болбойт да. Табияттан чачың кандай өсүш керек болсо, ошол жака эле өсөт. Бер жагында өспөйт. Анан алар лазер менен өлчөп туруп, ар бир чачтын өскөн направлениясы бар да. Ошого жараша баштын кожасын алмазный наконечник менен тешип чыгат. Эрте жазда биз терек эгебиз го, ошондой сыяктуу эле жерди казгандай кожаны тешип чыгат. 1800 штук. Андан кийин ар бир тамырды ошол жерге по росту волос, мисалы үчүн сиздин чачыңыз мондай өсөт, чачыңызды мондайынан тигип чыгат. Меники мондай өсөт, меники мондайынан тигип чыгат. Ошол жакта мастерство билинет. Жана бул жакта да шылымдар көп, эптеп ачылгандар көп, аябай көп болуп кетти. Ошондон кээде болуп калат, чачтарын мондай тигип таштайт. Өскөндөн кийин чачтар укладка болбойт, эч качан ал чачтар мондай тигип таштайт. Тамырларын ушундай кылып салган. Анан биринчи 3 күн аябай маанилүү. Кылдаттык менен башыңды эңкейбетчиң керек. Кан басым чоңоюп кетсе, жинденсең, катуулансаң, дүүлүксөң, бул түйүнөн кан чыгып кетип, чачың тамырлашпай кетип калат. Ошондон 3 күн мындай сылык сыпа жүрүшүң керек, сабыр кылып, күлүп, эңкейип боңду байлаган болбойт, спорт алек кылган болбойт, оор нерсе көтөргөн болбойт. Бирок болгон биринчи 3 күн. Калгандан кийин ага жакшы болуп кетет. Жаңы жылдын бет ачарына, жаңы жылдын астында ошол биздин эле бир тойдон кол күрөш кылып анан колум сынып кеткен. Ошондой ситуациялар болду беле негизи? Эми баягы сөзсүз түрдө кол сындыруу эмес, баягы ар кандай бир кандай десем, бир конкурстан уланбы же башка эмеден болобу, бир травма болду же эмне болду? Мындай балдар менен отуруп сүйлөшүп, бир жаңы нерсе ойлогондо аябай эргүү келип сүйүнгөн нерсебиз бул проекттер. Буга чейин ТВ проекттер болуп келген. Мына эми азыр интернет проект үстүндө иштеп атабыз. Ошондой бир проектте ушундай нерсе болгон. НТС телеканалы үчүн биз Extreme Karaoke деген аябай масштабдуу проект кылганбыз. Ал Killer Karaoke дегенден аналог болчу. Көргөнсүз да. Адам ырдап атканда келип ит, иште, жылан мойнуна оролот, чоң чаян келет. Адам караокени токтобой ырдаш керек. Катышуучулар жылдыз эмес, жөнөкөй карапайым элдин арасында кастинг кылып кылганбыз. Анан шаар ичинде тарантул издеп жүрөм мен передачама. Жок, эч ким сатпайт. Бир оруска кирдим, мен мага тарантул керек десем, эмне кыласың дейт. Передачага десем, сен эмне көкмейсиңби дейт. Мен урушуп чыгарып ийди. Айтпаш керек экен көрсөң, мен передача кылып атам депчи. Экинчи зоомагазин көрүп, деги алар жалаң орустар иштеп го. Ага айттым, мага тарантул керек. Өлү тарантул жакшы көрөм, үйдө багам дедим. Тарантулду сатып алдым. Тарантул сатып алыш үчүн коробкалар салып берип койбойт экен. Анын террариумун алыш керек экен. Үйүн, ага жем алыш керек экен. Анын баарын сатып алдым анан бир жөргөмүш үчүн. Аны сатып алып, съемкага келип, адам ырдап атат. Адам ырдап атканда биз бул жөргөмүштү бетине коймокпуз да. Ал мындай басмак. Планыңар боюнча. План ушундай. Деп коркмок да. Анан биринчи участник ырдады, баштады. Келип туруп съемкага элдердин эмоциясы элестетиңиз, мондой эле жөргөмүш. Келип туруп биягына койгондо жөргөмүш мындай болуп туруп, бетине келгенде катышуучу бир чаа өлтүрүп коет экен да. Биринчи катышуучу. Бuyakta дагы 30 катышуучу бар. Эптемес акчага алынган жөргөмүш. Ош базарында басып жүрөм жылан издеп. Жыланда
ошо ырдап атканда мындай кылып биягында эме кылмакпыз да. Азыр баягы восточный бий бийлеп чоң питондор пайда болуп, аны тартып атканда жылан жок эле шаарда. Анан бир байка бар экен, Тажикстандын чек арасына барып, жылан дарычылыкка жылан кармайт экен. Жылан жылан бар экен. Анан адам чакпай турган жылан керек десем, жылан адам чакпай коймок беле дейт дегенчи. Эң чакпай турган эми берем, кайсыңысы чакпайт деп атып, бири 6-7 жылан сатып алгам. Жана кичинекей жыландарын. Жана жүргөнмүшкө катышкан байке аллергия болуп кетип атпайбы? Көрсө жүргөнмүштүн жана птицеед деп коет экен, капкара. Анын буттарында микроскопический инелер бар экен да. Анан жана чымчыкты кармап туруп, чымчыктын үстүндө чуркап ийгенде чымчык паралич болуп калат экен. Анан акырын шашпай жейт экен чымчыктычы. Ал ошол эле колдору менен адамдын бетине басканда жана тийген жерлер көрсө аллергия болуп кетет экен да. Биз аны каяктан билебиз? Дагы жакшы бүт баары жакшы болду. Эч кандай анафилактический шок болуп, аны муну болгон жок. Просто жөн эле бети кызарды, кайра кетип калды. Бирок ошондой окуя болгон. Тойдун ичинде кол күрөш боюнча туура эмес, кесиптештер кол күрөш, күчкө салып, деги эле физикалык оюндарды кылбоого чакырам. Ар ким ар кандай болот. Мисалы сиздин ситуацияңызда ар бир адам, мен бар болсом деле мен деле колум сынып калмак болчу. Анткени биринчиден силер ага чейин даярданган жоксуңар. 4-5 адам менен кол күрөштүрдүңөр. Экинчиден кесиптешим алып баруучунун дагы бир чоң катасы бул жактан мен кенен эле айтайын. Эркек адам намыстуу болот да. Сиздин жаныңызда аялыңыз карап турат, апаңыз карап турат, балаңыз карап турат, кызыңыз карап турат. Эми албетте утулбайм деп аракет кылат да ал жакта. Туурабы? Мисалы алар карабаганда мейли иним рашке деле коюп койсоң сынбайт болчу. Анын азабын канча тартып жүрөт. Ошондуктан бул жакшылык, биринчи орунда жакшылык болгондуктан тушо тойлордо да мен айта кетем. Байкелер, жакшылыкта отурабыз. Бул жөн эле ырымы. Келгиле, кулап калбай эле. Кимиңер биринчи барсаңар эми белеге деле бар экен, ал кимге насип болсо ошол алат. Келгиле, жакшы бололу деп колдон келишинче мындай позитив менен өткөзүүгө аракет кылам. Өзүмө тиешелүү болгон иш-чараларда. Так, той топур жөнүндө кенен сүйлөштүк. Келечекте пландарың кандай? Эми война план покажет дегендей, жашоо көргөзөт. Алдыда глобалдуу ойлоно турган болсоң, эми ал пландар жана өзүмдө бар, ичимде бар. Аны жараткан насип этсин. Ал эми өзүм ниеттенип аткан нерселер аман эсен, ийгиликтүү ошол кыздарымды чоңойто алсам, үй бүлөмдү акырын бутуна тургузуп алсам, инилерим өз ордун таап кетсе, өзүм азыр Кыргызстандын өзүндө дагы бир эле ха-ха хи-хи шаң шөкөт менен убакыт өтүп кетпесин деп, жана жантам айтып атпаймынбы, азыркы муун кеч болуп калды, баары бир эчтеке биздики кеч дегендейчи. Балдар үчүн, балдардын келечеги жакшыраак болсун деген бир чоң проект баштап атабыз. Илимпия деген. Кыргыз тилди эң заманбап, саркеч технологиянын артыкчылыгы менен колдонулган, пропаганда кыла турган чоң платформа түзүп атабыз. Келечекте бул көп жыл өзүнүн артыкчылыгын, өзүнүн пайдасын алып келип турат деген ниеттебиз. Илимпия бул билим олимпиадасы кыргыз тилинде. Бирок биз кыргыз тил олимпиадасы дегенде эле элдер грамматиканы ойлой берет го, кыргыз тилдин грамматикасын сурабайбыз. Бул азыр биздин министрликтин колдоосу менен, эми өкмөттүн колдоосу менен бир чоң проект болгон атат буюрса. Биринчи раунд онлайн раунд болуп, Кыргызстандын ар бир айылына чейин онлайн раунд болот. 3-чү класстан баштап 10-чу класстын балдарына чейин катышат. 1-2, анан 10-11-12-ни тийбейбиз. 11-12-ни. Ал жака бир китеп, ар биринин өзүнүн жашына жараша. Мисалы үчүн 3-чү класстын балдарына пингвин жөнүндө кыргыз тилинде бир китеп, бир тасма, анан бир улуу инсан. Бир ай мурун аларга берилет. Алар жалаң кыргыз тилинде ошону окуйт, даярданат. Материал дагы өзүнүн платформабызда, сайтыбызда болот. Кино дагы болот, китеп дагы болот. Сатып алган кереги жок, ошол жактан эле түшүрүп алат. Даярданат, онлайн раундга катышат. Ар бир мектептин жеңүүчүлөрү офлайн финалына раунд болуп Бишкекке келишет.
эң мыктылар. Бишкекте кадимкидей филармонияда сыйлык ыйгарып азем менен чоң шаң шөкөт менен жеңүүчүсүн айфонун, макбугун, компьютерун мындай жогорку деңгээлде кылган атабыз. Алардан берилет. Анан мунун дагы эң чоң туу чокусу бар. Азыр ушул учурда экөөбүз сиз менен сүйлөшүп атабыз, бирок Америкада канча миң кыргыз бар, Японияда, Европада, Россияда алардын балдары чоңоюп атат да. Алардын эң чоң көйгөйү балдары кыргыз тилсиз чоңоюп атат. Эгерде Бишкекте туруп биздин балдарыбызда кыргыз тил бир жакшы болбой атса, чет жакта жүргөндөрдүкү андан начарыраак. Анан Олимпия глобал болуп, Американын чемпиону, кыргыз тил олимпиадасынын чемпиону, Россиянын, Европанын, Япония, Кореянын бүт чемпиондору Кыргызстандын чемпиондору менен биргеликте Абу-Дабиде глобал раунд болот. Кыргыз дүйнөгө жол кыргыз тилден башталат деген слоган менен, уран менен биз баштап атабыз буюрса. Бул азыр көп жылдан бери бышырып келаткан, биз менен чогуу иштеген профессорлорубуз бар, биз менен чогуу иштеген тилчилерибиз бар. Эл аралык деңгээлде деги эле Олимпиянын оригиналы Олимпия деген бар дүйнөдө. Оул үкү, Олимпия сыяктуучу. Ал жерде мектеп окуучуларынын арасында дүйнөлүк жарыш да. Ошол жака менин тааныштарым барып келип, айтып берип калгандан кийин аябай сонун экен. Бул көп жыл өзүнүн артынан бир коом тарбиялай турган сонун проект экен деп ушуну азыр ишке ашырганга аракет кылып атабыз. Буюрса азыр ошол сыймыктануу менен айта турган, келечекте бир көп жыл, 10 жыл, 20 жыл, 40 жыл алек боло турган бир проекттердин бири ушул буюрса. Аябай сонун проект. Бул эми качан баштагансыңар? Биз азыр үстүндө иштеп атабыз. Кат жөнөттүк, мамлекеттик машина аябай жай кыймылдайт да. Бизге биз ушундай проект жасап атабыз деп проекттин ачыктамасын, артыкчылыгын, авторлорун, тегиндейин, мындайын министрликке киргизип, анан келип эле мамлекеттик ушундай бир чоң проект болгондо каржылоо менен токтоп калат да. Каржылоо проблема болбош үчүн биз дароо айттык министрликке, биз өзүбүз жеке инвесторлор менен, спонсорлор менен бул проектти ишке ашырабыз. Биринчисин көргөзүш үчүн биз жакшы деңгээлде көргөзөйүн деп атабыз. Ал үчүн кыргыз тил үчүн күйгөн, мен салым кошот элем деген байкелер аябай көп. Аларга болгону айтып эле койсоң колдоп беришет. Бунун чыгымы деле анчалык көп эмес. Биринчи сезондо, баштап атканда биринчи сериясында, анан кийинкилерин мен 100% да керек болсо да 200% ойлоп атам. Кийинкилерин жок, бул спонсорлордун кереги жок, мамлекеттик эле проект болсун дейт. Бирок мисалы үчүн биз мамлекетке дагы ушундай сыяктуу проекттерди сунуштаганбыз. Келип эле бирден бир көйгөй каражаттан болот. Анткени 2025 жылдын бюджети 2024 жылдын акырына киргизилген да. Азыр бул 25 жылы биз ушул окуу жылдын ичинде баштайын деп аткан нерсеге каржылоо жок. 100% жок. Ошондуктан бизге административдик жардам бериңиздер. Мектептер менен сүйлөшкүлө, тигиндей кыла, мындай кыла, кагаздан ошо министрлик деген силердин атыңар керек. Каржылоо жагын кыргыз эли өзү эле каржылап алат деп киргизип атабыз. Жакында эле Рамазан айында ошол өзгөчө балдар үчүн жана алардын ата энелери үчүн бир озачу кылыптырсыңар, уюштуруптурсуңар. Ошол боюнча бир айтып берсең, ошону жыл сайын кылып турасыңарбы? Эмне себептен болду, кандай болду? Маанилүү. Элим барсыңбы деген кайрымдуулук фонд бар. Аны байкоочу кеңеш болуп сиз өзүңүз жакшы билесиз. Биз достор менен, биздин чөйрөбүз чоң да. Чыгармачыл бул бир эле бөлүгү. Бизнесмен досторубуз бар. Саясатта жүргөн, соода саттыкта жүргөн, чыгармачылыкта жүргөн, маданиятта жүргөн. Алардын баары бир нерсе алып жардам бергиси келет. Бирок ар бирөөбүз бирден ар бирди издеп жардам берсек табыш кыйын. Ошон үчүн структурно, системно болуш үчүн биз барып ошол Элим барсыңбы аркылуу алардын тизмеси менен ар бир майрам бул ар дайым кылынып келаткан нерсе. Бир эле жолу эмес, ар дайым Рамазанда, Курман айтта, майрамдарда, кээде болуп калат жаңы жылдын алдында, балдар күнү, энелер күнү, кыш суук келатканда көмүр ташымай акциясы болот. Аны мен ойлоп тапкан жокмун, мен автор эмесмин. Ошо Элим барсыңбы ошо менен чогуу биз кылып жүрөбүз ар дайым.
Анан кээде болот 4-5 акча чыгарат, бул кымбат нерсе да. Ороз убагында ооз ачырып калуу аябай барктуу, аябай маанилүү, аябай керек. Анан алардын арасында медреселерге, мечиттерге ансыз деле көп көңүл бурулат да. Мал сойсоң деле медресеге барат, тиң кылсаң медресеге барат. Алардын арасында көңүл бурулбаган бир катмар бар. Кудай таалам ден соолук менен сынабасын дейт го. Балаң ооруганда аябай начар да. Эй, балам оорубасын, анын ордуна мен ооруйн дейсиң. Тилекке каршы кээ бирлердин балдарынын мүмкүнчүлүгү чектелип төрөлүп калгандар бар. Түркүн оорулар. Ар түрдүү отклонениялар да. Анан ал ата эне 24 сааттын 24 сааты стрессте да. Ал баланы туалетинен баштап тамак ашына чейин бүт жанында. Биз колдон келсе ошол энелерди чакырып, жок дегенде бир жылда 4-5 жолу маанайын көтөрүп концерт кылып, конкурс, ырчылары, бийчилери, тамак ашы, анан концерт бүткөндөн кийин чоң кутучага суу, май, макарон, сливочный масло, бүт эмне керек болсо ошонун баарын салып, ар бир үй бүлөгө беребиз. Ошо жакында дагы сиз айткан ооз ачар убагында ошол болду. Биз эме экенбиз да, өзүбүздүн жашап атканыбызды эле көрүп алып, анан текебер болуп кетебиз. Адам ошондой. Калгандардын карап көрүп турбасаң, шүгүр кылып, ыраазычылык кылганды билбей калабыз. Биринчи орунда ошолорду байкап туруш керек. Колдон от души кылдык, концерт кылдык, белектерин тараттык, элдер ыраазы болду. Анын арасында коляскачан сонун жүзүн ачырап, жылмайып жыргап турат. Жаш бала билбейт да. Эми жаш бала үчүн анын дүйнөсү ошол. Мен инвалидмин, мен ушундай кыйналып атам деп баланын оюна келбейт. Энесине, ата энесине кыйын да. Биз ошол ата энелер үчүн, ата энелердин маанайы үчүн деп кылып бердик. Анан шаардын кичине алысырагында болгон келатып, билбейм эмнеге бир башкача сезимдер келип, жашоомо шүгүр кылып, өзүмө, бир туугандарыма, бала чакама, ата энеме деп атып, мындай бар го, толкун менен келипчи, эмоция деп келат, бакырып ыйлап айдап келатам, ыраазычылык кылып шүгүр болгондуктанчы. Эркек биз эми ыйлабайбыз го, аябай редко ыйлайсың. Ошондо жакшы эч ким жок болуп калды, өзүммүн. Балким чогулуп калганбы, ким билем. Анан келип как раз аялыма айтып коем, нарсте мен машинеге келатып жестко ыйладым депчи. Эмне болду кокуй деп ал дагы сурайт. Ошону айтсаңыз ошону эстеп кеттим. Эмеде колдо бар алтындын баркы жок. Эң кымбат байлык бул ден соолук. Эгерде ден соолукту байлыкка сатып ала турган болсо, Ротшильд, Рокфеллерлер өлбөйт эле, Стив Джобс аман калмак, бизден деле канча атка минерлер кетип калды. Кудай таалам берген аманат миллиард долларга берилсиз, алмашсыз байлыгыбыз колдо туруп, нааразы болбойлу, колдо туруп тилемчи болбойлу, колуң бутуң сак, сонуң көзүң баары көрүп атат. Кедеймин, тиги жаман, бул жаман деп үмүт кылбайлы, бир гана ушул алдыга аракет кылсаң берекет. Кайсы адам бактылуу деген суроодо бир улуу ойчул адам, шүгүр кылган адам бактылуу деген экен. Ошол ар ким өзүнүн деңгээлине рахмат, мен сонун жашайм десең бактылуусуң да. Мен ата сиз деле көрдүңүз, мен түркүн миллионер көрдүм, миллиардер көрдүм, чириген байларды көрдүм. Болду мына. Мага акча жетти саке дегендер көрө элекмин. То есть ал адамдар мына ушулдан баштап өмүр бою иштебей койсо, 7 баласына небере чөйрөсүнө чейин принцип акчасы жетет да. Бирок болду, мага акча жетти деп койбойт адамчы эч качан. Нафс эч качан тойбойт экен. Эгерде сен ошол деңгээлиңе рахмат дегенди билбесең, анда бактылуу болбойсуң. Анткени мен бир байке көрдүм, өзү мугалим. Бир жылда алган айлык майлыктарынан үй бүлөсүнөн сырткары балдарга, жана окуп аткан балдар бар го, кыйналып аткан балдар, ошолорго стипендия төлөйт. Кайрымдуулук кылып турат. Өзү мугалим. Анан ушунчалык берекелүү жашайт, өзүнө деле, бала чакасына деле сонун жетет. Балдары сонун чыгып атат, сонун окуп атат. Бир байке бар,
укмуш чириген бай, жакында баласын үйлөнттү, анысы болбой калды. Тигинси менен мындай байлыктын өзөгү, байлыктын кудугу, эме бактылуулуктун өзөгү байлык эмес экен да. Маселе ошодо экен. Адам өзүнө азыркы турган деңгээлине ыраазычылык кыла албаса, анда бактылуу боло албайт. Жана интервьюнун эң башында сен айткан бир сөзүң аябай сонун мага таасир берди. Негизи мен да ошол принцип менен жашайм. Эгерде 20 жыл мурун артка келсем, мен бирдей бир кылып туруп ошол жашоомду ушундай кылып жашамакмын деп айттың. Ошондо мисалы азыркы Санжар, 37деги Санжар 20 жаштагы Санжарга бир акыл насаат айт, бир 3 кеңеш, 5 кеңеш бер десем, эмне деп кеңеш берет элең? Баары жакшы. Ушундай эле уланта бер демекмин. Айтып атпаймынбы, мен эч нерсеге кайгырбайм. Өзүм кылган каталар, мисалы үчүн менин жашоомдо аябай чоң бир каталар болгон. IOI International Olympiads in Informatics'тен 2007-ден мен кайтып келдим. Кыргызстандан 1-чи орунга, ал жактан жана mention деген бар, сертификат об участии. Ошоң менен эле Сингапурда жашаган бир байке, мени Nanyang Tech деген университетке сүйлөшүп койгон, full scholarship менен СПБГУга сүйлөшүп койгон тааныштары бар эле. Ал жака тапшырсам болот эле, тоже эме менен бир нерсе Содружество с нацией деген программа менен ал жака бекер окумакмын. Олимпиададан келип, жайлоого кетип калып, мал багып, ат минип, улак чаап, чөп чаап жүрүп келип, дедлайн бүтүп калгандыктан айла жок Бишкекти тапшыргам. Болбосо чет өлкөгө окумакмын. Дедлайн деп аткан убактысы деп атат. Убактысы, Санжар. Акыркы убакыты. Мисалы үчүн ошондо эле айтсам болмок да, тигинде окуго депчи. Жок, ал каталык, бирок ал мисалы ал жака кетип калсам, азыр мен Фатималуу болбойт элем, азыр кызым төрөлбөйт эле, балким такыр жолум башка жака бурулуп кетмек да. Ошондуктан ар бир чечим жолуң экиге бөлүнүп кете берет да. Экиси бөлүнүп кете берет. Теория квантовой запутанности сыяктуучу. Ар бир чечимиң маанилүү. Ар бир чечим маанилүү. Ошондуктан кандай болсо 20 жашка монтип чыгып калсам, саке, все нормально. Ушундай эле жүрө бер демекмин. Сонун. Туугандар, бүгүнкү подкасттан кийин силер Санжар Мукеевди жөн гана алып барачу шоумен же продюсерди билбестен, мынакей мен ушул башка бир көз карашта бул жигитти алып чыкканга, силердин назарыңыздарга алып чыкканга аракет кылдым. Бул чындап эле балким шоу бизнестин эң акылдуу, баягы эң илимге, билимге басым жасаган жигиттердин бирөөсү. Биз негизи шоу бизнесте жана шоу бизнесте гана эмес, негизи эле дүйнөлүк олимпиадага информатикадан чыккан балдар аз. Билбейм, бир 10 бала барбы жокпу бүгүнкү чейин, бүгүнкү тарыхыбызда барбы жок билбейм, бирок ошо Санжар ошолордун бирөөсү. Жана ошол азыр бүгүн кылып аткан ошол тамадалыгың, ошол баягы телевидениеда кылып аткан ишкерлигиң, бул бир тарап эле, бул менин оюмча бул кичинекей эле бир потенциалың да. Ошон үчүн мен ойлойм, сен жана сага окшогон таланттуу жигиттер өздөрүн башка чоң жумуштарда баягы ошол келечекке жаштарга салым, баягы чоң салым кошчу бир жерлерде иштешиң керек. Ошол Кудайым буйруса мынакей чоң проекттер кылып аптырсың. Негизи буга чейин ошол маданият тарабында иштеп келсең, эми мына билим тарабына дагы кир. Бул өтө олуттуу, билесиң, өтө маанилүү нерсе. Биз ар дайым жаныңыздабыз, жаныңардабыз. Ошол рахмат, бүгүнкү сүйлөшүүбүз жакшы болду деп эсептейм. Анча-мынча ошол биздин баягы көрүп тургандарга биз экөөбүздүн сүйлөшүүбүз, баягы сенин ойлоруң өзгөчө мындай ойлонуп, бир жашоосуна көз карашын өзгөртсө андан да жакшы. Албетте. Ошон үчүн сага эркин микрофон. Чоң рахмат. Бүгүн аябай сонун бир башкача маек болду мен үчүн, өзүм үчүн дагы. Кептин башында айткандай эле катуу толкундум. Подкаст маселеси дагы бул жөнөкөй эле ха-ха-хи интервью эмес экен да. Мисалы буга чейин мен канча интервью берип келдим, ал жакта кичине бир жакпай атса, деп тамашалап чыгып кетесиң, а подкастта ал иштебейт экен. Өзүң кандай болсоң, ичиң кандай болсо ошондой эле көрүнүп каласың. Көп аябай бир эле Кыргызстанда эмес, Россияда дагы көп болуп атпайбы? Ошо подкасттан кийин эле бет ачылып калыппыз, жок мен андан экинчи тараптан менин өкүл атам мени аябай жакшы билет. Уят болбоюн деп толкунданып келгем. Сонун болдум. Маегиңизге рахмат. Аша чаап мактай бидиңиз. Бир гана программированияны эмес, мен деген ушундай аябай еще и скромный баламын деп согласың. Ал эми көрүүчүлөргө, менин катталуучуларыма, бизди көрүп аткан байкелериме, алыстан да көргөндөр бар экен, мен статистикаларды көрдүм. Бизде азыр
монтип трак айдап бараткан көрүп аткан менин классташтарым бар, досторум бар. Баарыңарга ысык салам. Чын жүрөгүмдөн бала чакаңар менен кандай ой тилесеңер, кандай каалап элек калк план кылсаңар, ошонун баары ишке ашсын. Ал эми биз сиздердин жеке жакшылыгыңыздарда, жаныңыздарда болуп жүрө берели. Сонун мына Сынжар сүйлөп атып мен дагы бир нерсе кошо кетейин. Эгерде ушул биздин подкасттан кийин жакшы бир ой тилек пикир келсе, комментарийлерге жазып коюңуздар. Санжардан бир персоналдуу белек кылбайлыбы сенден, кандай дейсиң? Болду. Бир 3 же 5 комментарий тандайлы экөөбүз. Бир жакшы бир жылуу айткандай эле ушул подкасттан эмне гана алса же баягы жакшы ой тилек Эмеге бөлүшсүн. алган, бир 2-3 сүйлөм менен көз карашы кантип өзгөргөнүн жазып кетсе, ошондой кылсак. Мисалы үчүн, мен мындай ойлоп аттым эле, мындай турбайбы деген ойлорду тандайлы. Ооба. Ошонун арасында үчүнө бир белек кылып коелу. Сонун. Хорошо, анда буюрса жакын арада ошол белектерди тандайбыз, комментарийлерди тандайбыз. Сиздер менен Мирзаматов влог болду. Жакшылыктарда, жакшы күндөрдө, жакшы адамдар менен көрүшкөнчө сак саламат болуңуздар.